Достор, Супер KG порталында бүгүн кайтадан түз эфирде Айбери Кубик кызы конокто. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Унутуп кеңесиптеше? Ооба, буюрса аталган убакытта андан дагы эртерээк келип, буюрса жакшы маектешип алдык. Кадр сыртында дагы ойлойбуз, түз эфирде дагы убагында эң сонун эфир болот деген биз үмүттөбүз. Сөзсүз түрдө биздин колдонуучулар суроолорду билишет, кайсыл номерге жиберерин. Анын бардыгын Айпери мынакей сиз дагы максат экөөбүз гана көрбөстөн бул жерден сизге дагы бардык суроолор көрүнүп турат, Андыктан бардык суроолорго биздин берүүбүздүн шарты боюнча ачык айкын жооп бергенге аракет кылыш керек. Сүйлөштүк, Арада конкурстар болсо да катыштырыш керек, Бардык нерсени ачык айткан жана болот дегенде болот, болбойт дегенде болбойт деп айткан кыз катары билем. Айпери, мынакей жай келип, жайда көбүнчөсү гастроль дейт, жай кыйсалуу дейт. Азыр орозо мал болуп атат. Жей салып үйдө жатасызбы? Орозо айында Ооза чарга барып атабыз, Ооза чарга чакырып атабыз. Айтор сооп иш кылганы көбүрөөк аракет кылып атабыз. Андан сырткары тиричилик, баары бир чыгармачылыктын үстүндө иштейбиз, концерттерди коюп атабыз. Кыймылдап атабыз кыскасы. Жакында эле тамашаучу Самат Эркинбеков экөөңүздөр Орусия Федерациясына барып келдиңиздер окшойт, билишибизче гастроль менен. Кандай барып келдиңиздер, кандай тосуп алышты? Сонун барып келдик, жакшы, аябай жакшы болду. Кантсе да биздин мекендештерге бекер концерт койгонбуз ал жакта. Бул Кыргызстан кафесинин атынан барганбыз. Ошол кафеге барып 3 күн концерт коюп, аябай сонун өткөрүп келдик. Кудайга шүгүр. Бизди дагы Супер KG порталынын Орусия жергесинде мекендештерибиз аябай көп көрөт. Биз аны билебиз. Анан мынакей ошол биздин ырчылар көбүнчө ушул Россияга, Орусияга гастролдор менен, чакыруулар менен көп барат. Негизи бул жактан тапкан гонорар менен Орусиядан тапкан гонорар экөө салыштырганга болобу? Эми башка ырчылар кантип кандай гастролдошот билбейм го. Мен ар бир концертине бир концертке эсептелүү гонорар алам. Эми бул жакка салыштырмалуу сөзсүз түрдө ал жакка көбүрөөк болот. Көбүрөөк. Эл жакшы келет. Эми уюштургандан көз каранды ал нерсе. Эми биз баягы барып элдин келишинен албайбыз акчаны. Болгону сүйлөшүлгөн биздин баягы келишим түзүлгөн. Ошол келишим негизинде эрте ала алабыз гонорарды. Барып ырдап эле кетип каласыздар болду. Биздин кызматыбыз, биздин функциябыз барабыз, концертибизди коебуз, кайра келебиз. Жей салганга да убакыт болобу? Отелден тышкары кыдырып. Эми мисалы Москва шаарын тандасак, ал жерде бир жерден экинчи жерге жетишүү үчүн 3 саат 4 саат өтөт экен. Эртең менен барып тамактанып келгече эле кеч кирип калат экен. Ошон үчүн эс алууну бир гана уктаган эле жетишип атты. Мынакей ушул Москвага ырдап баратасыз, башка региондорго, ошол учурда балаңызды ким карап калып атат азыркы учурда? Чоңоюп калса керек. Чоңоюп калды, Кудайга шүгүр. Тили чыгып, аябай ширин болуп турган маалы, сонун сүйлөп, так сүйлөп атат. Өзү тамак ичет, өзү чоң эле адам болуп калды. Ата-энемдин колунда. Баары бир кантсе дагы бая тиричилик демекчи, дагы бир жолу мен акча табуунун үстүндө аракет кылып атам. Бала багып, балама убакыт бөлгөн сөзсүз түрдө бул менин милдетим, энелик. Үйдө отуруп баламды да тарбияланып жетишим. Эми мен отура берсем мени ким багат дегенде иштешим керек. Ошон үчүн эки жакка баргандагы мажбурмун. Эрч ыйлайбы, анда-санда концерттерге алып. Башында эрч ыйлачу, азыр апа пока деп эле калат. Түшүнөт демек. Клиптериңизди көрүп, балким, Ооба, клипти көрсө апа деп келет. Анан мен ырым чыгып калса, телефонго коюп алса, апа ырдайт деп келет. Тиличи чыгып, сүйлөп калды. Жакшы, эң ширин кези турбайбы демек. Анда эмесе Айпери мындай, биздин берүүбүздүн шарттары эң эле алгач башында бизде ойготкуч деген суроолорубуз болот. Ал 20 суроо 1 мүнөттүн ичинде, 60 секундтун ичинде ошол суроолорго мен дагы окуганга жетишим керек, сиз дагы жооп бергенге жетишиңиз керек да. Биздин режиссер
режиссерлор азыр таймерди коюп берсе эң эле жакшы болот. Таймерди чыгарып 1 мүнөттүк таймерди даярдап Кандай берсеңиздер. кыска эле жооптор болобу? Кыска жооптор. Бул деген ар кандай кыска жооптор жана кыска суроолор. Кыска суроого кыска жооп. Ойготкуч деген. Аракет кылып көрөм. Ойготкуч деп эмнеге Жалпы көрүүчүлөрдү жана конокубузду бардыгын баштардын алдында ушундай тез кыска энергия мүнөттүн тартуулаган ичинде суроолор деп коелучу, энергия тартуулаган суроолор десек да болот. Текшеребиз азыр. Азыр анда эмесе Экранга урматтуу азыр пайда режиссерлор, болсун. сиздер коюп берсеңиздер биз баштай берет элек. Даярбызбы? Бизге бир сигнал берип койсоңуздар. Азыр күтүп Рулда туралы. өзүңүз жүрөсүзбү азыр учурда? Машинада. Суулдатып. Майы кармалган жок. Ырдап. Ырдап биле. Баштадыкпы? Анда эмесе таймерибиз даяр, менин суроолорум да даяр. 20 суроо 1 мүнөттүн ичинде. Айпири даярсыз. Даяр. Кеттик. Анда эмесе кеттик. Американы ким ачкан? Кристофер Колумб. Азаматсыз дүйнөдөгү эң бийик чокку? Эң бийик чокку. Дүйнөдө Эверест, Азаматсыз. Кыргызстанда. Бар. Дүйнөдөгү эң бийик шаркыратма? Шаркыратма Виктория. Анхель. Адамдын денесинде канча сөөк бар? Бататтан убакыт кетет да. Билбейм. 205-207. 1 мүнөттө канча секунд бар? 60. Азаматсыз 9 жерде 9. 81. Азаматсыз улуу ата мекендик согуштун башталышы жана аяктаган жылы. 45. Азаматсыз Октябрь революциясы кайсы жылы болгон? 39. Апай. 17. Кыргызстандагы эң узун дарыя. Кыргызстанда нарын. Азаматсыз Американын биринчи президенти. Ай. Билбейм. Джордж Вашингтон. Кыргызстандын парламентте канча депутат бар? 120. 120. Максат, сиз эмнеге айтып Мен атасыз? жакында Адамга эң кыйыны күн сайын адам бойдон калуу бул сөздөр кимге таандык? Чыңгыз Айтматов. Азаматсыз 2 плюс 2 көбөйтөбүз 2ге канча болду? 4, 6. Азаматсыз мусулмандардын жаңы жылы? Норус. Азаматсыз Ева адамдын кайсы дене мүчөсүнөн жаралган? Кабыргасынан. Азаматсыз макалды улап кетишибиз керек. Токтодук. Ааламдын көркүн көз ачат, акырына чейин жеткизип коелу. Адамдын көөнүн Сөз. тиги жакта кадр сыртында дагы адамдар көп айтпай турса жакшы болот эле. Сары Челек кайсы облустта жайгашкан? Жалал Абад. Азаматсыз Машботойдун автору? Эме? Токтогул сатам. Машботойдун автору Атай Огонбаев. Машботой, Атай Огонбаев. Ырчык, Удул, Кубик Калыковдун өз аты. Кубанычбек. Айпери Кубанычбек. Коёндун баласын кантип атайбыз? Коянек. Бөжөк. Бөжөк. Азаматсыз. Сиз 20 суроонун ичинен болгону 1, 2, 3, 4, 5 суроого жооп бербептирсиз. Азаматсыз. Болгону. Азаматсыз. Жакшы Кол чабуулат. рахмат. Эң сонун көрсөткүч. Жактуу суроого. Рахмат. Кесиптешимге 1 секундадан да ашып кеттиң окшойт да. Мектепке чейин кетип калдык го. Мектепте кайсы эмне кандай. Жакшы болду. Мектептеги бүт Архивдеги программаны жактан бир да. сыйра болсо да эстеп алдык, достор. Ал эми биз болсо сүйлөшкөндө эле бул жерге мониторго келген суроолорду сизге узатабыз. Өзүңүз дагы көрсөңүз болот. Алгачкы суроону узата берели, анда кесиптеш. Алгачкы эле суроо, сен бир баланын энеси болсоң дагы мен үчүн баягыдай эле секелек шок кызсың. Дагы деле футбол ойноп жүрөсүңбү деген WhatsApp'тан бизге колдонуучу суроо узатып жатат. Дагы деле футбол ойноп жүрөм, ойной беремин. Азыр мен өзүмө баламды да кошулгам. Балам экөөбүз бир командада. эшинасында топ терип футбол ойнойбуз. Мен ойлойм бул бир баланын энеси болсом деле мен чоң аялмын деп жатып алган туура эмес. Спорт менен машыгуу бул туура нерсе. Себеби баягы Айша апабыз деле футбол оюн ойноп чуркаган. Ошон үчүн бул жакшы нерсе. Башка нерсеге салыштырмалуу ден соолукка пайдалуу, зыян жок. Ошон үчүн дайыма бир калыпта жүрөсүз болуш керек биздин колдонуучу. Спорт менен машыгам. Азыр фитнеске барып атасың. Азыр залга барып атам. Мен жакшы бир тренерим бар. Жаңы эле барып баштадым, бир 2 жумадай болду. Бирок результат уже көрүнүп атат өзүмө. Себеби бир аз баягы салмак топтоп барганыма бир 5-6 жол болду. Бир 3 килограмм салмак коштум дагы. Өзүмдү аябай жакшы сезип. Азат аттуу. Булчуңдарды текшерип көрөлүчү. Чыгып калыптыр, Чыгып калды. Азат аттуу тренериме терең ыраазычылык билдирем. Мен да карындашым учурда фитнеске барат, да келип алып күзгү монтип берет, каранып эле. Ошон үчүн текшерип атам да. Кийинки суроо келиптир. Айпери кандай ден Суроо дейт. Суроо.
Сен бир аз сарыксың, толоюн деген оюң барбы? Азыр эле айтып кетти, чыгармачылык ийгиликтер. Толоюн деген оюм бар, 3 килограммга. Бирок былтыркыга салыштырмалуу 1 жылдын ичинде мен 46 болчумун, азыр 52 болдум. Менимче төрөгөндөн кийин толгонсуңар, э? Төрөнөн кийин толгом, андан кийин арыктап кеттим. Анан былтыр мына 1 жылга жакындап калды, 10 айдын ичинде кайрадан 6 килограммга толдум. Эмнеге арыктап кеттиңер? Диетага отурдуңарбы же арыктайм деп артка кетип калдыңарбы ошол себептен? Билбейм. Балким сахнага чыгыш керек, ошон үчүн арыкташ керек деген да ойлор болсо керек. Билбейм, аны так айта албайм. Себеби баягы ой жейт экен адамды, баягы эле ой жейт. Анан сырткары баягы жумуш көп, үйдө көчөгө аяка бияка жетиш, кыймыл көп, анан кийин уйкум аз болчу, баягы эле нерв көп болчумун. Азыр болсо жакшы, уйкум жакшы, тамак ашым жакшы, көңүлүм ток. Балам, ата-энем баары жанында. Буюрса кайта Айпери толот деген үмүттөбүз. Айпери здорово. Бирок кандай болуп экен, э? Толук Айпери болсо, э? Жок, мен анчалык толгонду өзүм жаман көрөм. Себеби баягы бир аз толсом эле мен бетим кетип калат да. Ошон үчүн мен аны өзүм жактыра бербейм. Болгону өзүмдүн боюма жараша салмагымды ордуна келтире алсам, андан ашык толгум келбейт. Боюңар канча азыр? 1,73. 1,73 жок дегенде 62 килограмм болуш керек, э? Ар кандай стандарттар мен азыркы заманда билбейм, азыркы заманда 110. Бирок кыз кишиге чоң болуш керек, 60 килограмм. Болуш керек эле. 55, э? 55 канча? 55 жакшыбы кыздар үчүн, э? 55. Билбейм, ар кандай. 55, 56, 57 ошо норма деди. Мен азыр 57 килограмм. Азыр 52, 3 килограмм ошсом болду. Мен 52. Жакшы. Салмак көтөрөлү анда. Кийинки суроону узата берели. Love me again деген колдонуучубуздан келиптир. Айпери, менин суроом, атаң кубик аябай карапайым адам, өтө жөнөкөй дагы. Дыйкан болуп капуста, пияз эгип жүргөн сүрөттөрүн деле көрөбүз. Анан өтө баалайбыз ошо жөнөкөйлүгү менен. Сен өзүңдү өтө эле бой көтөрмө, орой, чиновниктин кызындай сезет экенсиң. Бир аз жөнөкөй болушуңду каалайм. Карап көрсөм анчалык деле ырың жок экен, бүйөрмандарың деле аз деп так айта албайм. Айта алам дейт, бирок жөнөкөй болушуңду каалайм. Стилист менен иштесең болмок, макияжды өзүң жасап аласың. Кийимдериң дагы кадимки эле кийимдер дейт. Аябай комплимент көп. Мен менен чого жашайт окшойсуз. Билген эле киши дейм. Love me again, урматтуу. Мен менен чого жашагандай айттырсыз го. Чын ушундар, э? Атам карапайым адам, жөнөкөй адам. Жөнөкөй адамдын тарбиясы да жөнөкөй эле мен болушунча. Демек, сиз мени андай ойлосоңуз, сиз мени жакшы билбейт экенсиз. Себеби мени жакшы билген адамдар бардыгы ушунчалык жөнөкөй, ушунчалык адамгерчиликтүү деген эле мен адресиме ушундай сөздөрдү угам. Анан мүмкүн чиновниктин кыздары ушинтип экен. Анан айтайын дегеним, канча күйөрманым бар, аны бир Кудай билет. Жана Кудайга шүгүр, ушул убакка чейин 10 жылдан бери кармалып иштеп келе жатам. 2008 чыкканмын, 2007 аяк жагында. Анан стилист менен деп көп айта беришет, бирок мен стилист менен да иштешим, макияж демекчи бардык жака эл катары ырчылар кандай иштешсе, менде да ошондой. Болгону сиз мени жаман көрөт окшойсуз ошол. Стиль демекчи чач жасалганыңызды бир аз өзгөртүпсүз. Инстаграмдагы баракчаңызга келгенде дагы көптөгөн адам сын жазып атат, мактап атат. Анан жаккан жок, жарашпайт экен деп атат. Буга сиз кандай карадыңыз? Негизи багы мусулманчылыкта чач коштурган болбойт деп коет, же өзүңүздүн чачыңызбы бул дегендей. Балким ушундай тез арада өсүп кетип, биз кайдан билебиз, максат кесип дейши. Эми мусулманчылыкта негизи эле аял киши ырдаган болбойт. Чынын айтсам. Анан биз монтип отурганыбыз деле болбойт да. Айта берсең көп нерсе болбойт. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, мен эл сынасын же эл мени сүйлөсүн же элге жагынайын деп эч качан мындай кийинбейм. Өзүмө эмне жакса, өзүмө эмне жарашса, өзүмө эмне ыңгайлуу болсо, ошону кийгенди жакшы көрөм. Анан баягы өзүмдүн кийимим менен же болбосо өзүмдүн кылган тамак, жеген тамагым менен пиар кылган жаман көрөм мен. Бул менин жеке жашоом да. Мен өзүм каалагандай жашагым келет. Элдин астына сынай турган нерсе бул менин чыгармаларым, бул менин клиптерим, бул менин фото сессиям.
Бул менин образдарым. Мен кандай кийин, кайсыл жерде кандай эмне кылып тамактанам, качан уктайм, каяка барам, бул менин жеке кандай кийинем, бул менин жеке жашоомго да. Демек өзгөрүүнү өзүңдөн башта дейт го, анын сыңарында өзгөрүүнү чачыңыздан баштаган экенсиз. Анан өзгөрүү стиль боюнча бул жерде ооба чачты себеби мен өзүм аябай өзгөрүп турганды жакшы көрөм. Кебетимди, келбетимди өзгөрткүм келет. Байкасаңыздар мен ар ай сайынбы мен чачымдын өң түстөрүн өзгөртүп турам, ар түрдүү кийингенди жакшы көрөм. Бир туруп шок кыз болсом, бир туруп жана жазгандай бир туруп назик айым болгум келет. Бул болгону сырткы стиль, сырткы образ. Бир туруп вампир болом дейсизби? Ооба, клиптеринде деле ошондой. Ар бир клипте, ар бир чыгарманы жаратууда мен сөзсүз түрдө бир образдын үстүнөн талыкпай аябай ойлонуп иштеп чыгамын. Менин сырткы келбетим кандай өзгөрсө дагы ички сезимим, ички адамым бул мен Кубик Калыковдун кызы Айпери. Ошол боюнча кала берем. Кийинки суроо. Революция 2ден келиптир. Айперинин ошол Ариет аттуу абдан жагып, тынбай укчу элем. 2008-жылы андан берки ырлары арасында уккулуктуу ырлары саналуу гана, көпчүлүгү жеңил маанисиз ырлар клиптерде ошондой дейт. Тигинсинде окуп берели сразу. Биринчи бир суроосуна жооп берели, анан кийин ал жерде мен суроо уккан жокмун го дейм. Айпери окуп калсаң сынды туура кабыл алып, элдин жүрөгүнө жетчү маани маңыздуу жакшы ырларды ырдап чыкчы дейт. Клиптерди жөнөкөй эле тартсаң болот, өтө боенуп, анан бир топ акча коротуп маанисиз клип тарткыча. Чач кирпик кошуп, кебетеңди өзгөрт. Жаңы эле айтып кеттик муну. Өзгөрткөнгө караганда жаңы жашоо баштайын деп чечкен окшойсуң, суу болгонуңа канча каражат коротосуң дейт. Ушул акыркы суроосуна жооп берди. Бир эле суроо окудум мен бул жерде. Суу болгонго канча каражат коротосуң депти. Бир эле мисалы азыркы алалы, эфирге келген образыңызга эле канча акча короттуңуз? Мисалы мен чачым боюнча айтсам, чачыма 15 000 акча кетирдим. Бул образды өзгөртүш үчүн 15 000 чачыма эле. Макияжга 1,5 мың. Бул күнүмдүк макияжга. Ар бир эфирге же тойго, концертке ар бирине 1,5 миңден. Мисалы бир күндө 3 той болсочу. Же бир эле. Бул бир эле макияж менен жүрөбүз. Тапкан акчам бар эле сулганганы кетип калат. Же үчөөнү балким иш башка образ менен барасыз деген го. Эми тойлордо бирөө менен эле чыга берсе болот го, бирөө менен эле. Ал эми клип болуп калса, анан образды өзгөртүш керек болсо, башкача. Демек күнүнө 1,5 мың сом коротуп турасыз экен, Ушундай жооп болду. Кийинкисин окуй бериңиз. Ооба, кийинки суроону узатабыз. Айпериге бүгүн эмне ажырашып кеттиң деген суроолор жайып болуш керек. Алардан кем калбай мен дагы 500 суроомду берип калайынчы. Негизи жубайлардын мамилесинде кризис болуп турат эмеспи? Ошол мезгилден тилди, өзүмчүлдүк сапатты басып чыдап койсо баары ордуна келет дешет. Кантсе да сүйүп, күйүп, үйлөнбөдүңөр беле, дүркүрөтө той берип, балким силер ушул учурдан өтө албай калгансыңар. Ачыгын эле айтчы, бири-бириңерге эмнеңер жакпай калды деген суроону узатыптыр. Так. Жакшылап терең ойлонуп көрсөм, себебин мен деле билбейм. Буйрук ошондой экен. Не жазылса ошону көрөт экен пешинеме. Бул жерде өзүмчүлүк сапат баардыгы көбү ойлошот, мени баягы талаалап көп жүрөт, гастролдоп жүрсө анан каяка аял болуп кыйратмак эле. Ушундай сөздөрдү көбүн уктум. Анан орой сүйлөйт деп капа болбоңуздар, бул өзүңүздөрдүн эле сөзүңүздөрдү айтып атам, урматтуу достор. Көбү ошентип айтты, эми баягы артист деген баары бир үйдө отурбайт. Жок, мен бул нерсе менен мен нан табып үй бүлөмдү бактым. Мен жумушум бул жерге үй бүлөбүздүн, биздин ажырашуубузга эч кандай себеп болгон жок, эч кандай түрткү да болгон жок. Тескерисинче мен акча тапканым бизди бактым, баламды, үй бүлөмдү бактым бул нерсе менен. Бизде кандай тыюу деле салган жок да, мисалы ырдаба деп турабы үй бүлөмүз. Ким багат анда? Ошондой айтам да. Ким багат анда? Жок, жолдошуңуз иштейт, эсепчи менимче.
болчу. Эми ал үй бүлө жөнүндө мен ачык айтпай эле коеюн, баягы мен бирөөнүн баягы артын ачкым келбейт да, сөздүн ачыгы. Бирөөнүн жамандагым келбейт. Себеби кантсе да жаманбы жакшыбы баламдын атасы, жаман жакшыбы кандай өмүр сүрсөм да 2 жыл жашадым чогуу. Ошон үчүн үй бүлөдө болуп турат экен, баардыгын деле азыр ажырашкандар аз эмес. Ошон мен так өзүм деле жооп бере албайм, себеби бул менин каалоом эмес болчу ажырашуу. Мен каалаган эмесмин ал нерсени. Колдон келишинче сактап калган аракет кылдым. Буйрук экен, демек ушуну көрүшүм керек экен. Эгер сиздин каалооңуз болбосо, бул кимдин каалоосу деп ойлойсуз? Аны ачык айта албайм. Кабыл албайсыздар, бул менин үй бүлөлүк абалым, менин жеке жашоом. Макул, сиздин жеке жашооңуз, бирок ошентсе деле жолдошуңуз кечирим сурап келсе, кайта жашаганга макулсузбу? Эми 1 жыл өттү го дейм, болбойт го дейм. Эми 10 жыл өткөн андай эле жарашып нерсе, жашап атпайбы? ал киши өтө, мен башынан эле айтып келем, мүнөзү аябай оор, айткандан кайтпаган ушундай адам. Ошон үчүн ал киши кандай чечим чыгарса, ошондой болуп калат. Демек, бул акыркы чечим деп ойлойсуз сиз, э? Негизи эле баягы жүрөктө кандайдыр бир сезимдер калат да, балким көңүл калат, же болбосо канча жыл өтсө деле, балким дагы деле сүйөсүз ошол адамды. Сизде азыркы тапта кандай сезимдер болот? Менде эч кандай сезим жок, көңүлүм жок эчкимге. Эчтеке көңүлүм жок. Азыр болгону чыгармачылык. Чыгармачылык, мен азыр болгону баламды татыктуу тарбия берип, элдин балдарындай кылып, эл катары тарбиялап, эч кимден кем кылбай, акылдуу, тарбиялуу, тартиптүү, бир Кыргызстандын керегине жараган бир жакшы бир коомчулукка бир пайдасы тийген жакшы бир мырзалардан болуп чоңоюшуна мен аракет кылам. Бирок баягы ошентсе деле ата мээрими менен эненин тарбиясы экөө эки башка го. Ата мээримди азыр балам жок, ата мээримин балам азыр аябай сонун алып атат, себеби атам тарбиялап атат. Өзүңүздүн атаңыз. Өзүнүн атам. Менин атам 3 баланы тарбиялаган, менин балам деле тарбиялап коет деп ойлойм. Демек, таятасынын тарбиясын алып чоңойгон жигит келечекте чарбачылык болобу? Чарбачылык Ким аралашып калышы? Мен эч качан баягы атам айтмакчы, балдарымды бирөөсүн да кыйнаган эмесмин, бул болосуң, ким болосуң деп айткан эмесмин. Өзүнүн угу менен барып, өзүнүн ички баягы жан дүйнөсү эмнени кааласа, ошону кылат. Мен да баламды ошондой болгону бир аз баягы ошо направление берип койсоң, өзү багыт берип койсоң, өзү анан кызын алып кетет го деп ойлойм. Азыркы учурда ата-энемди ата апа дейт, мен да апа дейт. Ошон үчүн эч кандай мээримге же бир эме өксүп же зар болгон жери жок. Үйдө каалаганы атам ар дайым биягында көтөрүп, ушундай бир эркелетип, паркка барам дейт, 2 күнүн биринде паркта жүрөт. Ошон үчүн көргөн билгендер деле бар. Ар дайым ушундай көңүлүнө карап чоңойтуп атышат. Айтор эч кандай бир өксүп эме болгон жери жок. Небере таттуу болот эмеспи баары бир? Кантсе дагы биринчи небереси? Аябай жакын болуш керек. Кийинки суроону узаталы. Кийинки суроону узата берели. Айпери ажырашып кеткендерден биринчи же акыркы эмессиң, жашоо улана берет. Жашсың, сулуусуң, боюң, оюң бар. Болбой калды дегенде эле макал лакап аралаштырып чоң ападай сүйлөмөй жайың бар дейт. Тамаша. Сени ошентип жылмайтып коеюн дедим, анткени сен менин табитимдеги кызсың, бирок менин аялым бар. Экинчи аялым болот белең. Балаңды деле өз баламдай эле бакып алмакмын, материалдык жактан камсынабай эле койсоң болот. Ажырашып кеткениңизди 1 жыл жашырып. Ушуну сиздин жубайыңыз көрбөсүн. Урматтуу. Озбосуп калады койсу. Ооба. Ушундай суроо болду. Менин экинчи аялым болот белең деп суроо жиберди сизге. Күтүү суроо. Бул тамашалап эле жазып койду окшойт. Жок, биринчиси тамаша турбай, мынакей сизге жазган сөздөрдүн баары тамаша деди, андан кийин тамаша. Эми сиз Мунун аялы уруксат берет бекен, эгер берсе, сиз макул болот белеңиз деген суроо экен да. Жок, баягы сүт коозу күйгөн айран үйлөп ичет деген сөз бар да. Ошон үчүн мен азыр жеке жашоому же турмуш курганга эми улуулар айтып атат, жаш кезиңде жакшы ойлонуп, дагы бир турмушка чыгып өз турмушуңду алып кет деп көп акыл насаатын угам. Сөздүн ачыгы. Анан бирок баягы көңүлүм бир сууп калгандан кийин азырынча
мага убакыт эмес го деп ойлойм. Турмуш курганга бир аз убакыт керек мага. Бул Ойлонуп нерсе көрчү. даяр эмесмин. Жок, Мен мырзага таныбаган кишиге көңүлүңүзгө албаңыз, чынын айтсам, баягы жеңил желпи жооп бергенди жаман көрөм. Ооба. Бул мырзага биз суроо беришибиз керек болуп атат. Андан көрө Айпери макул Материал болсо, жактан камсанбай ойлосоң болот деп. ооба, Айпери макул болсо сиздин аялыңыздан сураш керек анда. Анда кийинки суроону узата берели. Максат, кесиптешкелиңиз. Кийинки суроо, ажырашып кеткениңизди 1 жыл жашырып жүргөнүңүздө деле себеби бардыр. Балким жолдошум кайра алып келет деп күтүп жаткан жоксузбу дептир. Буга төмөндө жогоруда айтып кеттик окшойт, бул суроого жоопту кантсе дагы кыска нуска айтып коюңуз. Эми башында жашырганын себеби баягы сөз бар го, казан ай кагышат деп деген ойдо болчумун мен деле сиз Эрди катын айткандай. табышат деген. Анан ойдо болчумун, бирок тилекке каршы андай болбой калды. Көңүлдөр сууп калганды, айтор мындан көзүм жетти, бул да кайра бир болбойбуз. Ошон үчүн жашоолоно берет. Жашоо бар канке айткандай жашаш керек дегендей. Жашоолоно берет. Анан кичине көбүрөөк күлүп койсоң эле эмне жыргап атасың деген да сөздөр чыгып атат. Айтор бул мен эч ким эчтеке болуп калган жери жок. Болгону тагдыр жашоодо ар түрдүү нерселер болот. Колунан келсе күчтүү болуп, мен чүнчүп же сынып калчу адамдардан эмесмин. Колдон келишинче ушул убакка чейин тырышып келгем, тырыша берем. Жашоодо бул сыноо. Ошон үчүн сыноого сынбайлы, жашоону алда карай улайлы. Азаматсыз. Кийинкиси. Саламатсың Айпери, сенин акуу опучкуң келет деген ырыңы көргөндөн бери сени сүйүп калгам. Эгер колуңду сурасам, мага турмушка чыгат белең. Айпери учурда кандай машина айдоочу? Айпери учурда кандай машина айдоочу керек болсо, мени айдоочу кылып ишке алат белең дейт. Демек учурда кандай машина бар, айдоочу алат белең деген. Анан турмушка чыгат белең деп дагы бериптир. Айдоочу керек жокпу? Рахмат чоң. Чын айтсам, турмушка чыгат белең дейт го. Ойлотуп койду окшойт. Ойлоп баштадым. Тамаша. Баягы эки тоо көрүшпөйт, эки адам көрүшөт дейт сөзсүз түрдө. Эгерде буйрук тагдыр болуп калса, мүмкүн көрүшүп эле каларбыз. Ушул жакта мага СМС жазып аткан биздин көрөрмандар, биздин урматтуу көрүүчүлөр, чын айтсам, мен баягы чоң сүйлөп эме болгон адамдардан эмесмин. Ушундай жөнөкөй эле карапайым кишинин кызымын. Кандай болсо дагы айдоочу боюнча машина Резюме таштап кетиңиз. Айпери учурда кандай машина? Мен учурда машинам жок, атамдыкы бар, инемдики бар, меники жок. Машина белек кыласың. Айдоочусу менен жок. Айдоочусу менен. Машина жок, айдоочу керек. Айдоочу боюнча мен оңой менен багы. Өзүмдө машина жок экен, айдоочу болуп берейинби деген айдоочу. Машина жок. Мен кичине бир аз мындай эмем жак бар да. Оңой мен баягы рулду бербейм да. Ишенбейм да. Мүмкүн баягы билбейм, ар бир шопур ушундай болот окшойт деп койдум. Мүмкүн Бирок айдоочу машина алсам айтып коем. Керек болуп калса. Голдан номерди эфирден кийин беребиз, Жакшы, кийинки суроону узата берели. Айпери чыгармачылыгыңды өзгөчө болууга умтулган аракетиңди баалайм. Рахмат. Күйөөң менен ажырашып кеткениңди угуп аябай ичим ачышкан. Келин жаман эмес, барган жери жаман дегендей, кайненең фокустарын көрсөтсөң. Не дейт? Фокустарын көрсөтсөң, чыдабай качып кеткен жоксуңбу дейт. Фокустарын кайненеңен дейт. Кайненеңен фокустарын көрсөтсөң, чыдабай качып кеткен жоксуңбу дептир. Дагы бир жолу жооп берем, мен качкан жокмун эч жакка. Мен кеткен жок. Мен кылган жокмун. Мен эмес. Буйрук экен, достор. Кийинки суроо. Flow where is колдонуучубуздан келиптир. Инстаграмдан чачыңызды кыска кылып кырктырган сүрөттөрүңүздү жүктөдүңүз эле. Эми бул чачыңызды атайын жасаттыңызбы дейт.
ооба Красотка. атайын жасатты. Красотка деп мир 777 жибептир Рахмат. сизге. Чоң рахмат. Ооба, эми жош Жакшан. баладан келген кийинки билдирүү. Жош бала жибериптир, жош бала аттуу. Ассаламу алейкум, супер кейжи жана Айпери айым. Менин суроом деле жок дейт. Мен Айпериге ийгилик гана тилеп кетем. Аны менен жакшы көрөм. Муну мен аны менен сүрөткө түшө албай койгонума Муну мен аны менен сүрөткө түшө албай койгонун да Жанына келип, билдим. Москвага келди эле Айпери жана башкарчылар Жылып кетти. Садыр Жапаровдун мигранттар менен жолугушуусунда. Жанына келип, кел сүрөткө түшүп коелу деп айта албай койгонмун. Анан анын маңдайындагы олтургучка залда олтуруп тиктеп олтурганмын. Айпери, мен сени жакшы көрөм, сага ийгилик. Хатымды окуп койгулачы, өтүнүч, Москвадан көрмөн дейт. Мекендешибизген бир болгон Жош бала атыңызга затыңыз жарашкан. Аябай жош суроо экен. Жакшы жигит экенсиз. Мага жакты, рахмат чоң. Сүрдөптүрдө. Кийинкисинде буюрса Москвадан сүрөткө чыгасыз экенсиз. Буюрса. Отурса бар эле айта берсең, сүрөткө чыгасың. Жош бала Жош бала. Кийинки колдонуучубуз Улан 01ден келиптир. Айперижи, сизди сүйөм да сүйөм дейт. Бир дагы сүрөт. Мен да силерди жакшы көрөм. Марлен деген колдонуучубуз, саламатсызбы Айперижи, мүмкүн болсо түз эфирден апаңызга телефон чалып, ага болгон сүйүүңүздү, ыраазычылыгыңызды айтып коесузбу дейт. Тилекке каршы азыр Айперинин телефону өчүкпү, же күйүппү? Жок, Күйүп турат, силер уруксат берсеңиздер чал. Макул, сизге уруксат беребиз. Апага болгон Чалыңыз. Апага чал, апама чалсам. Не болду? Чалып көрөм да. Не болду? Бүгүн Даянды караш керекпи дейт. Үндү жогору чыгарып. Громкая связь койбойм. Марлендин ушаны сындырбай, Марлен баягы сураныч боюнча аткарып койгула. Биринчи мындай айта албаймынбы, прямойдо отурам деп. Жок, түз эфирден азыр сиздер Айпери апасына болгон ыраазычылыгы билдирген. Мен отура берейин, прямой. Айта берейин, прямой эфирде отурам деп. Жок, прямойдо деп айтпай туруңуз, анан угал. Жок, айтер. Билет да? Жок, билбейт болчу. Мен бирок эфирге барам дегем, азыр экенин билбейт. Громкий, мен кичине телефонум ушундайраак. Могу жерге жакын койсоңуз угулат. Апам уктап атабы? 3:30 болду, саат Даян уктайт азыр. Апасына чалып атабыз. Уктап атса керек апам. Таянчы уктатат атат. Даянды уктатат атат. 3:30 болду. Келиңиздер анда азыр Айпери. Марлен тарынбайсыз. Айпери, айтсаң ушул Шок кызмай клиби качан тартылды эле? Бир аз токтоло кетели. 7 жыл мурда. 7 жыл болуп кетти. 2010 жылы тартылган. Шок кыз болуп турган маалда. Деп 18-19 жашымда болчу. Сонун тартылганбыз. Негизи ошол клиптен кийин бир жума ооруп жатып калгам. Себеби бул клип май качан жүрөм го. Январьдын 10-унда тартылган. Баягы кышында январьдын 10-унда Курмандыкты талап кылат. жана бир эменин оондун эмеси бар экен, бир завод, склад сыяктуу, темирлер экен. Анан аябай суук болчу да, муздак. Мындай ырдап аткан жерде байкасаңар буу да чыгып турат озгочу. Ошондон кийин баягы сөөктөрүмө суук өтүп, эмеден бийлеп эме болуп жука кийингем да. Бир жума жаткам, суу үнүм бүтүп, полный бар жогум бүтүп. Студияда тартса болбойт беле дейм да. Экисе чыгым болгон турбайбы? Ошо мен ушундай тескери жагым бар да. Кыз болчумун дебейсиңерби? Анда баягы өрт болуп турган кыз болчу да. Жалындап сырттар чыгып. Суроолорду узата берели. Кийинки суроо Жаскүл деген кыздан келиптир. Айпери дейт. Атанын баркы менен кыз өтөт, матанын баркы менен боз өтөт деген макалды чечмелеп берчи, өзүң мисал кылып дейт. Биринчи суроосу экен. Жооп берейин. Кезек менен берели. Мата деген кездеме экен, Бул макалды мен түшүнүгүм боюнча атанын баркы менен кыз өтөт деген демекчи, атасы баягы бизде сурап коет го. Кимдин баласы, кимдин кызы, ата теги кандай экен депчи, кайсыл жердин, кандай жердин кызы болот. Себеби энесин көрүп кызын ал, эшин көрүп төргөт деген сөз бар. Бизде негизи эле кыргыз макалдары өтө баягы жашообузга
жашоодо болгон философиялык болбосо бир реалдуу түрдө өтө түзмө түз чалдырылып турат да. Бул ошо илгертен калган биздин жакшы бир нерсе да бул. Анан айта макалдын чечмелениши ошол ата тегин билип, кандай жердин кызы, атасы ким, энеси ким, ошого кыз өтөт дегени ошого куда түшүп келет деген сыяктуу түшүндүм мен. Матанын баркы менен бозойт, ошо баркы дедим да. Экинчи суроосу, футбол ойноп түшкөн клибиңде балага өтө эле орой мамиле кылгансың. Күйөөңө да ошондой эле мамиледе болгондой сезим калат, кайын этпейсиң дейт. Ай Жазгүл. Футбол ойноп түшкөн клипимде бул болгону клип. Өтө орой мамиле кылган мамиле кылган себеби бул режиссердун жазган сценарийи. Көз карашы ушундай Көз карашы. Себеби бул жерде биздин көрсөтө турган нерсебиз, айта турган нерсебиз, кыздар деле футбол ойной алат, кыздар деле спорт менен машыгып, кандайдыр бир результат көрсөтө алат дегенди эле көрсөтөйүн дегенбиз. Ошол эле ой болчу, э? Ошол эле ой болчу. Кийинкиси. Башка андай күйөөмө андай мамиле, күйөөмө мен деле эл катары элдердин аялдарындай эле жакшынакай эле мамиле кылгам. Жакшынакай эле назик, сонун эле аял болчумун. Азырчы? Эми азыр күйөөм жок да, күйөөгө тийин аны дагы айттым. Назиксиз го. Андан аяк болчумун деп атпайсызбы? Максат мындай да. Эл баары ойлой берет, мен ушинтип жүрсөм бул эркектерге деле мамилеси ушундай. Жок. Баягы сөз бар го. Кече жакында эле бир эме сүйлөшүп отурдум эле ушул темада. Мен жылуу, жумшак, жароокер мамилемди бир гана күйөөмө тартып алайм. Анан бул элек күйөөң эмес адамдарга, болбосо мындай бөтөн эркектерге, же болбосо тааныш мындай эле тааныш дос баары бир бөтөн эркек болот да. Ал андайларга мен өзүмдүн ичимдеги болгон сезимимди айтып же көрсөткүм келбейт. Себеби ал мамиле сүйүү, таза, ачык мамиле, жароокер көз караш, жароокер мамиле, назиктик. Мунун баары бир гана никеде турган күйөөңө гана арналыш керек. Ушундайбыз айымдар биз. Ошон үчүн менин мындай кичине каттуураак сүйлөп койгоныма капа болбойсуздар. Менде деле ичимде назик, жакшынакай айым бар, болгону аны Ошого тиешелүү адам гана болсо көрө алат, э? Жакшы. Кийинки суроо. Атаң аябай жакшы киши жана эл тааныйт, анча-мынча ашыкча ачык кийинип алып, элдин талабы дешиң мүмкүн, бирок талант болсо эл таарга оронуп алып ырдасаң деле сүйүп угат го. Уят кылып атпайсыңбы дейт. Анткени кыз баланын күнөөлөрү атасына жазылат деп Жазгүл жибериптир. Жазгүл, мен Инстаграмда эле кайсыл жакты ачып карап көрүңүз, мен эч кандай ачык-чачык кийинген жерим жок. Себеби өзүм деле андай кийинбейм. Мен ушунча мындай саным көрсөткүдөй кыска кийинип, же болбосо көкүрөгүм ачкыдай эмес. Болгону бир могул жерден далыма бир көйнөк кие коюп, ошо дагы канча сөзгө калып кеттим. Кызыл көйлөк. Кызыл көйлөк. Улан 01 деген колдонуучу WhatsApp'тан жөнөтүп атат. Айпери, сиз мен Айпери мен сиздин чыгармачылыгыңызды сыйлайм. Менин апам Гүлкайга каалоо тилек айтып коюңузчу, сураныч деп Улан Бартабасов. Улан Бартабасов, рахмат чоң сага. Гүлкай эжеке, улуу мына айыбыз Рамазан биягы. Мен Гүлкай эже, Рамазан айыңыз кут болсун, орозо кармаган болсоңуз, орозоңуз кабыл болсун. Ылайым эле Кудайым бекем ден соолук берсин. Ар дайым ушул уландын, уулуңуздун бактысына, ар дайым ушул уландын төрүндө ысык чайын ичип, келин жумшап дегендей, Кудайым ушундай узун, кызыктуу өмүр берсин сизге. Оорубаңыз эч качан. Каалоо тилектер кабыл болсун. Росик 79 колдонуучубуздан келиптир. Салам. Супер дейт. Салам. Салам Айпери. Ажырашканыңарга ачуу аман дегендей, күнөө кимде, же эмне деп эсептейсиң? Кийин өкүнүп калбайын деген сезим жокпу? 10 жылдан кийин жарашкандар бар го, иши кылып жүрөктө өкүнүч көппү, азбы? Ыңгайсыз суроо болсо кечирим сурайм дейт Русик. Русик или Рысик?
Русик. 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 79. Русичка. Суроо ыңгайсыз эле эмес. Болгон баягы эле жеке жашоо. Өкүнүп калбайсыңбы? Жок. Өкүнүп калам. Мен өкүнгүдөй иш кылган жокмун. Себеби мен кылган жокмун бул нерсени. Анан 10 жылдан кийин жарышкандар бар го дейт. Эми аны көрө жатарбыз. Билбейм, бир Кудайдын буйругу бул. Жүрөгүм эчтекеден кабатыр эмес. Баары жакшы, баары сонун. 10 жылдан кийин жарышкандар деле бар го дейт. Ошол мен башында айтып кеттим го, кечирим сурап 10 жылдан кийин келсе деле жарашууга макулсуңбу дегендей. Мен бир жаман жагым бар да, ушул бир көңүлүм калса жылыбайт да кайрачы. Кечирдим, Наруланды кечирдим. Болгону баягы жылыбайтам да. Бирок кечирдиңиз. Кечиргем. Мусулман адам кечиримдүү болуш керек. Кечиргем, мен кечирбешке баягы акым жок. Себеби мен пендемин, мен да күнөөлүү иш кылам. Ар ким, ар тараптын өзүнүн чындыгы бар. Мен бул жактан мындай деш мүмкүн, ал жактан өзүнүн туура эмесин айтыш мүмкүн. Айтор эки тарап болгондон кийин эки тараптын тең чын жагы, башка эмеси жагы болот. Ошон үчүн мен ал жакты жаман дебейм. Бул болгону бешенеме жазылган нерсе. Достор, кел кайра окшош эле суроо бербөйлөчү. Кызыктуу суроо. Мен өзүм тажап кетип атам. Андай болбойт. Болбойт. Кийинки суроо WhatsApp номерине келип турат. Саламатсызбы Айпери, сен жакшы, таланттуу, күчтүү айымсың. Сен үчүн идеалдуу күйөө. Бул жашоодо сүйүү барбы дейт. Сүйүү барбы? Мен үчүн идеалдуу күйөө идеалдуу эмес, аял кишинин ортосундагы баягы шариатты алсак, ыйман болсо эле үй бүлөдө. Анан аялы өзүнүн милдеттерин билсе, эркеги өзүнүн милдеттерин билсе, ошол эле. Анан сабырдуулук болсо эле, тилиңди тишиң менен тиштегенди билсең эле катылбай экен басып. Ошондо жакшы жашоо болот го деп ойлойм. Себеби идеалдуу адам жок бул жерде. Бул жалган да жок. Себеби ар бир адамдын өзүнүн жакшы жагы бар, жаман жагы бар сөзсүз түрдө. Бирөө акчасы көп, ушунча бай эмес болсо да, бардык жактан курсаң ток, кийимиң түрлүү кийим кийип атасың, машинаны алмаштырып менесиң, бирок ортодо бакыт жок, сүйүү жок, көңүл жок. Зато сени сонун багат. Андайлар бар. Кээрлер бар, байлыгы жок, балдары көп, бирок үйдө ызы чолуп, үй деле жок. Бирок кантсе да ушундай бир ынтымактуу үй бүлө, берекелүү үй бүлө да. Кээ үй бүлөлөр бар, өзү каалагандай жаша. Айтор үй бүлөнүн түрү көп. Айтайын дегеним, идеалдуу күйөө мен үчүн бул мен мырзаларда баалаган эң негизги сапаттарым бул жоопкерчилик, сөзүнө бекем тургандык, анан чечкиндүүлүк. Мырзалар айымдардан ошонусу менен айырмаланат го деп ойлойм. Чечкиндик мааланыш керек. Үй бүлө курдубу? Балалуу болду. Демек бул чоң жоопкерчилик. Ошо бала үчүн жооп бериш керек. Аял алдыбы? Аял үчүн жооп бериш керек. Аны багыш керек, аны тойгузуш керек. Айтор бул эркектин милдети. Бизде азыркы заманда ушул жоопкерчиликти кылбай атат. Көбү тармаңыздар мырзалар, бирок сөздүн ачыгы бул. Ошол жоопкерчиликти мойнуна албай атат. Ошон үчүн аялдар эркексимал болуп кетип атат. Ошон үчүн аялдар көчөлөп көп жүрүп атат. Себеби балдарым ачка калып атат. Мен да эл катары жашайын, үй алышым керек. Көбү аялдар иштегендер. Бул эмнеге? Бул эркектин баягы өзүнүн милдетин аткарбандык. Менин оюмча. Мен мүмкүн аша чаап аткандырмын, бирок көбүнчө эркектер ушундай болуп барат, мырзалар. Туура, кылдың. Анан мен бул жерде жаман көрүм, жакшылары деле бар. Ошон үчүн мен үчүн идеалдуу күйөө ушул эң негизгиси эркектик милдетин билген эле күйөө болсо, үй бүлөсүн бакса, тартыктуу тарбия балдарына берсе, ичиндирип жейт. Мен аябай байлык тамсы алып эле машина алып бер дебейм. Болгону үйдөгү баягы очокту кармаган аял дейт, бирок ошонун баарын башкарган эркек болот. Үй бүлөнү башкаруучусу эркек болот, аял эмес, эркек. Ошон үчүн идеалдуу күйөө мен үчүн ошол. Жашоодо сүйүү барбы? Сүйүү бар. Сүйсөң
баардыгына чыдайсың дейт. Эгерде сүйүү өчүп кала турган болсо, анда бар жогуң бузулат. Ошон үчүн мен сүйүү бар деп айтам. Мен үчүн. Сүйүү келет деп айтам. Күтүп атам. Сүйгүм келет. Сүйгүм келет. Мен деле пендемин, мен деле адаммын. Темир эмесмин. Мен деле аял затымын, мен деле назикмин дегендей. Ошон үчүн жакшы, жылуу ушундай бир сонун нерселерди эмнеге каалабайм? Мен деле каалайм. Күтүүдөбүз. Мен азырынча даяр эмесмин бул нерсеге, бирок буюрса калгым келет дагы. Кааласаңыз бул нерсени ойлоп, жетөлчөп бергесиз, Кийинки суроону узаталы кесиптеш. Жолдошуңдун балабызды дейт. Жолдошуңдун балабызды багууга жардам бермек түгүл басып келбегенин окуп сени аял катары аяп жүрөм. Балада эмне күнөө десең деги кандай адамга турмушка чыгып жатканыңды башында билчү элең? Нарулан менен. Баягы сөз бар го, кеткен катынды жамандабайт деген. Баламдын атасын жамандагым келбейт. Мен турмушка чыгып сүйүп тийгенмин. Баары жакшы болчу. Бул болгону жашоо бир аз ары бери калчап койду. Ушундай болуп калды. Мен жаман дебейм. Нарулан жакшы адам. Аябай жакшы бала. Көрүшүп турабы баласы менен? Сиз көрсөтпөй атасызбы же өзү келбейби ошондо? Келбейт. Өзү мен көрсөтпөгөндөй адам басып келиш керек да. Мен Сиз көрсөтүүгө даярсыз, Азыркы кээ бирлерим бар да, турмуштар андай баласы мисалы көрсөтпөй, такыр жолуп турбайт, болду ал киши жөнүндө унутасың деп коет да. жок, мен анчалык зөөкүр эмесмин. Ал баланын атасынын баласы да, анын каны да барыбир. Кантсе дагы каны. Ал үчүн тил жактын кичине мээрим болуш керек да. Билбейм эми. Кайсыз Алихан Ноокат. Алихан Ноокат 2015. Салам айтып бери дейт. Биринчи суроом. Мен Испана шаарына командировкага барып, ошол жактын Сүлей Инфо деген газетасынан Айпери Кубик кызы Леликке келин болду деген макаланы окуп калган элем. Ошол макалага комментарий бере кетсең, экинчи суроосун анан айталы. Биринчи ушул суроо. Леликке келин болду деген макаланы Кезинен окуган экен. Сүлей деп жазылып кетти. Суперинфо кезинен эле. Жок, Суперинфо мындай макаланы чыгарган эмес. Жооп болду. Окшойсуз. Жооп болду. Жооп болду. Суперинфо андай макала чыгарган эмес дейт эле. Чын эле? Туурабы? Мен Леликке келип, мен Таласка келип болдум. Экинчи суроо. Максат Суперинфо кестин ар бир санын билет турабы? Андай болуш мүмкүн эмес. Чөтө өзүң ишенбей кеттиң го. Өзүм окуп атамдан Сүлей Инфо деген барбы деп атпаймынбы? Экинчи суроосу экен. Узат эле. Чындыкты айт, ойноп чылым чегип көргөн белең дейт. Жана спирт ичимдигин ичип көргөнсүңбү? Дейт. Экинчи суроо, үчүнчү сурооsu да бар экен, аны окуйбуз. Чындыкты айт деп атат. Чындыкты айт дейт. Ойноп чылым чегип көргөн белең. Жана спирт ичимдигин ичип көргөнсүзбү? Спирт ичимдигин ичип көргөнсүңбү? Чылым чегип көргөн белең. Мен ойлойм мындай нерседен ар бир эле башынан өтөт го деп ойлойм. Бирок азыр баягы ашказаным ооруган үчүн спирт ичимдигин иче албайм. Токтотпойдум да. Таштадым деп койсун. Тамаша досторлар, жаман ойлоп калмагыла. Эми тамашалашып атпайм. Спирт ичимдигин баягы боюндагы кезде вино көп ичтим. Кан болсун деп. Кан болсундан дагы Төрөттө кан угроза болуп көп жүрдүм да. Дары иче албайсың, анан өзүң баягы нервти неме кылыш үчүн вино ич дешкен. Баягы бир эмес стакандан кызыл вино, Кагордон. Кагор деген бар го. Коюу аябай. Анан өзүм баягы кычкыл нерсе көп баягы талгат болгондуктан кычкыл лимонду көп жечүмүн. Ошо вино, анан кычкыл дагы эмне жана көк бышалек эмелерден, жашыл чай. Ошолордон аябай көп жечүмүн да, туздуу. Анан тамеки айтып кетти. Спирт ичимдик, ошо анан азыр спирт ичимдигин чын айтсам баягы
жаңы жылдарда мисалы үйдө баардыгыбыз эле шампанский ичип көрөбүз. Азыр дос күткөнбүз, баягы уже канча 30га жакындап калдык. Шерине дегендер бар, тойлор бар. Кантсе дагы бир чоң эле аял болуп калдым дегендей. Сунса ичип коем эмес, иче албаймын деп айтып атам. Себеби мен деле баягы кээде баягы дос катар бар отуруп ичип атса неме кыласың. Мен ден соолугум эме кылбайт, көтөрө албайт ал нерсени. Ашказан ичсеңиз чаңытып жибересиз. Ичейин анан айтам. Тамаша. Үчүнчү суроосу, намаз окуп көрдүң беле? 5 убак болсо дагы, 1 убак. 5 убак болбосо дагы 1 убак. Кетир окусоңдар. Ооба. Ойлонуп турчу. Жооп бербей эле койсомбу десем, кайра кыйнап жооп бер дейсиңер да силер. Жок, силер же кыйнайсыңар азыр мени. Жооп бербей эле коем. Жок, эми колдонуучулар жөнөкөй жооп бериш керек калат. Бул сыйлап сиз атайын түз эфирде отуруп, ушунча суроо берип, суроосу келгенден жүрөгү дүкүлдөп, мен суроомду окуду деп сүйүнүп атсаң, анан кийин биз өтүп кетсек ошол жерден. 5 убак окугансыз? Ооба. Баягы суроо эле келиптир. Сагындым 90 деген колдонуучубуздан салам айпери. Сен мурда Баткен тарапынан Сүлей, не Баткенге жеткиче Сүлейде өзгөрүп калат окшойт да. Супер инфо деген. Ооба, бул суроого биз жооп бердик окшойт деп, жооп бердик. Кайталанып калыптыр. Кийинки суроо Токиден келиптир. Токи колдонуучубуздан жалаң А тамгадан жазылды. Тамаша иретинде Айперинин айтып аткан атына, азыркыдай атактуулугуна, ажарлуулугуна ашыкканымдан анын алыскы айылына апрель айынын 6-ларында ак Аудимди айдап алып аттандым дейт. Айпериникине аттанганымды апама айтып, атама айтпадым, анткени атам ачууланып ак Аудимди алып алмак. Айперинин айткандарын аткара албай, анын айылынан адашып алдым. Анан Аудимди артка айдап Айпериге адашканымды айтсам, ачууланып аябай айкырды. Акыры 6-ларда Айперинин айылынан амандаштык. Аягы автор Токи 92 Кейчи дейт. Азаматсың. Браво. Жакшы суроолор дагы эске алып коелу, анткени Супер Кейчиден белек бар. Барбы? Ооба. Эске алынат. Эске алып баягы жалаң жанагы жамбылак астында болуп чегим менен туралганда экен да. Ооба. Азаматсыз. Сонун болду. Суроо колуңуздан келсе, атыңызды эмне менен ыраазы кылат элеңиз? Эмнени кыялданат атаңыздын бут өлчөмү канча ийгилик ишиңизге дейт. Атаңызды эмне менен ыраазы кылат элеңиз? Бут өлчөмү канча? Бут өлчөмү 38. Атама көз бергейбиз. Кээде уйку суроо менен атаңыздын кийөө тойго барып атасыз. Тамаша. Көңүлдүү отурган анчалык эмес, анчалык. Тот неме атаңызды эмне менен ыраазы кыласыз? Атаны, энени дегиле кантип ыраазы кылса болот? Көп нерсени айтат элем го, азыр жүрөгүмдө 2 жылдан бери өкөп келген нерсе, бир эле нерсе бар. Ошол нерсеге аракет кылып атканмын да. Бирок что-то болбой атат да. Атамды юбилейине мен наамга чуркайын дегем да. Ушунча жашка келди, наамы жок. Азыр эми эмгек сиңирген деген наам жок, эл артист тем более. Ошон үчүн мен атам учурунда мына сахнада 30 жыл, 40 жылдан бери жүрөт. Канча деген ырчыларды чыгарды, канча деген ырчыларга ыр жазып иштеп жүрдү. Мына аттуу баштуу ырчыларыбыз, ал ырчылардын бардыгы эл артист наамдарына азырчы. Ошон үчүн мен каалаган нерсем, мен жүрөгүмө өйкөткөн нерсе ушул эле. Атама наам алып бергейин деген. Мен муну мамлекет бере бербей билбейм. Бирок атамдын ошо юбилейине ошол белекке аракет кылганмын менчи. Ошондо болгон жок. Ошондо баягы биздин
филармониянын ошол учурда директору болуп Кыргызбай Осмонов агайыбыз бир да наамың жокпу деп атамдан сурады эле. Атам жок десе, анда менин колумдан келген ушул наам ушу маданият кызматкери, мыкты маданият кызматкери. Азыр эми анын жаштары баары деле алып атышпайбы, ошону деп ошо Кыргызбай агайыбызга чоң рахмат айтам убакыттан пайдаланып. Анан мен атама ошондой белек кылгым келет. Ошону алса жакшы болмок. Эми атам баягы өзү эл билгендей эле карапайым киши. Эми мен эл билсе, эл тараза, эл сынчы кызым болду, ошол жетет мага деп ушул убакка чейин айтып келет да. А мен ошол наам берилсе, акчасын уштап койдуңузбу? Ооба, ошо чуркап калдым деп калдыңыз. Кандай чараларды жок, мен чуркап калдым деген акча сунуштаган жокмун. Бул жерде акчаны кандай кимге эмне билбейм мен. Акча менен эмес, бул жерде болгону жолун издеп көрдүңүз. Жолун сураштырып көрдүм, неге ушунча жылдан бери келатат. Болгон концерт, не деген укмуш концерттер коюлган, канча жыл подряд, бир жылда канча жолдон пери аншлагтар менен коюлган, үйдө видеолору турат баардыгычы. Ошону бир аз териштирип, сураштырып эме көргөм. Эми азыр ошол эле бизде мисалы канча деген мына кудул агаларыбыз наамы жок жүрүшөт. Канча деген кудул агаларыбыз өтүп кетти. Наамы жок өтүп кетти да, аламдан өтүштү. Ошон үчүн мен күйгөн нерсем атама эң жакшы бир белек же болбосо ушул мамлекеттен белек болгон деп атат. Ошону эле өйкөп жүрөт жүрөгүмө. Болду ошол эле. Буюрса наам алып калат деген терең ишенич бар. Көбүк байкенин эмгегин жалпы кыргыз эли билет. Кесиптеш, кичине оюн кылбайлыбы, чарчадык окшойт, Айбер дагы чарчадык окшойт. Жыргайлы, күлөлү, бийлейли, ырдайлы, оюн ойнойлу. Эмне кылабыз? Көңүл ачалы. Зарядка жазып алалы, жанагы мектепте Мы писали, наши пальчики устали, мы руками хоп-хоп-хоп, мы ногами топ-топ-топ. Рагым деле. Тилдерди чыгарып коелу, тилдер да чарчадык окшойт. Тапшырманы Тилдер билбейт. чыгарып массаж. Тамаша. Бизде азыр логикалык суроолор бар. Ошол логикалык суроолорду аткарсаңыз, Мага белек бергилечи. Белек беребиз. Белек бергилечи, мен белек алгым келет атат. Күндүн бери белек алып элем. Сесиздерде, эгерде тапсаңыз, эң эле сонун болот. Сонун жеңил кутуласыз. Эгер таппай калсаңыз, анда биздин капканга тутуласыз. Али капканыңар да бар. Кайсы бир тапшырмаларды аткарыш керек болот, Кесиптеш сен анда биринчи логикалык суроону жазып бер дагы. Мен бияктан оюнду өзүм айтамын. Алгачкы логикалык сурообуз: качан адам баласы адам болот? Жады уктум элем. Төрөлгөндө. Анда улантабыз кийинки суроо. Сын алгы, үн алгы, телефон булардын бардыгы? Гаджет. Телефондор. Дагы эмне кылыш? Азаматсыз. Кийинки суроо. 8 күн уктабаш үчүн эмне кылыш керек? 8 күн уктабаш үчүн эмне кылыш керек? Ооба. Бунун бардыгы логикалык суроо. Кандайдыр бир Күн жөнүндө айтылса, түн жөнүндө жооп болчу эле. 8 күн уктабаш үчүн, 8 күн уктабаса. Деп турайбы? Ооба, негизи күндүз уктабаса, анда ошону түндөрү уктап алыш керек. Чтоб днём не спать, ночью, чтоб днём не спать, ночью спать. Да. Күндүз уктабаш үчүн түндөсү укташ керек. Ушундай? Браво! Бирок анткенде дагы биздин тапшырмаларыбыз бар, ошолорду аткарыш керек. Менде дагы логикалык суроолор бар. Ооба, сиз дагы узатыңыз, менде дагы бар. Короз өзүн канаттуу деп айта алабы? Канаттуу деп? Ал айтыш үчүн адам болуш керек да, анда тил жок да. Туура. Сүйлөй албайт анткени. Ооба, азаматсыз. Кийинкини чайды кайсыл кол менен аралаштырган ыңгайлуу? Кашык менен. Кашык менен. Кайсыл колдо болсо, ошол кол менен. Ошол кол менен, кашык менен. Жок, кайсыл колдо болсо, ошол менен деген туура жок да. Ошол кашык менен эмеспи? Тапшырманы узатыш керек максатыбызда. Тапшырма берейин ушул жерде. Эми сиз майын ит жеп кеткен чоң эненин ачууланып жаткан кездеги тербесин. Мындай этюд деген бар го, актёрдук
чеберчилигиңизди ойготуп ушул адамдар жерден билет, азыр майын жеп кеткен чоң эненин образы кет. Актерлук талантыңызды билебиз. Турсаңыз эле бир кумалак майыңызды жеп кеткен, Ооба. Жайлоо. бир карын майды жеп кеткен деп коелучу. Бир карын майды. Чоң энеге Итти алып келип бересиңер, итнерге сразу урайын мен да коесуң. Ит барбы? Ит. Азыр биз образды өтө ачыш үчүн дагы жолуп даярдап Максат ит койгонбуз. болуп тур. Гап деп. Максат сага калбайт Бир кандай. жолу ит ичип алгам мен анан. Ошондон кийин азыр да иттен корком. Оке, канке момдай. Мындай кичине эле прическаңызды бузбаш үчүн, Прическаны да ойлонуп койбодубу? Образга кире баштады айтып берейин. Баштады. Азыр айтып берейин. Майын ит жеп кеткен чоң эненин образында. Биз кушуналарбыз, Отуруп эле аткара берейин. Отуруп эле аткара бересиз. Турсаңыз эле майыңыз жок. Майды жеп кетип тургай, улан! Ай, улан, мамайды алып келип кой дедим эле сага. Кайгыл кетейин, не укпайсыңар мени? Не качан угасыңар дегисилер, ай? Кечирип коюң. Ай, ит деген майды жеп кетип турган ал деген менсиз иштей беле. Утуп коюптур мына. Менсиз иштебеген ит ал. Ит дейт ошончун аны. Өзүңүз алып Алып келип койбойт белең. Ал ит өзү. Мен не жеймеби май жок. Эртең коноктор келмек нени коебуз? Азаматсыз. Браво. Чечпей туруңуз. Болду. Ошол эле жерде. Экинчи образ бар азыр дагы. Азамат экенсиз. Балыңызды аябай жакшы көрөт. Бирок анын тамагы ооруйт. Кече Бирок күнү сиз ооруп калдыбы? кече балам экөөбүз бир мороженое жеп, мен тамагым кырылдап жүрөт, ал 2-3 күн ооруду тамагым. Балыңызды көргөн сайын алып бер деп жармашат, Ооба, ошон үчүн жашынып жашайт. Эми мен сиздин балаңызмын. Сиз мен балыңызды алып бериңиз деп сизге жармашам, сиз жок деп мени көндүргөнгө аракет кыласыз. Экөөбүз магазинге бардык. Кичинекей бала. Мен эми Даяндай элестетер эмес, да? Дүкөнгө бардык. Мен Даянга кандай мамиле кылсам азыр сизге ошондой кылам. Мен дүкөнчү санап атам, келгиле мынакей. Муздатқычымда толтурам. Жолукту таанылалы. Жолукту салым, эмнеге жолукту салым? Апасыз да, апа Апасыз да. экенсиз да. Бирок жашап Жашашат экен аябай. Ким даярданып үйүңөрдөн чыгат таш асаң түшкөн жеринде оордоп кот айланайын келем болот. Даянбагыбызда чекси Сыйлайбыз келип. кайненелер. Деле ырдап кетпейлиби? Кеттик баштадык, Баштадык. Дүкөнгө кирдик. Эмне алып берейин, балам? Эмне жейсиң? Апа, мороженое жейм. Мороженое жейм? Койчу балам, андай болбойт. Мороженое кече тамагың ооруду го. Баймуздак жейм, апа. Болбойт, балам. Мороженое жесе болбойт, балам. Кече итак жеп. Азыр урушуп калма, балам, азыр. Азыр урушуп калма. Жүр, андан көрө, жүрсө. Мен шоколад алып берейин. Сен шоколад жемейсиң. Балам, жүрсө. Мен балам мынчалык капризный эмесин. Мен балам мен айтканды угат ал. Эже алып беребизби? Багыбыздагы тиги арзан эле турат балаңарды. Тамак оорутат кече күндө Эми айттым. жайында Балам жүрсө, мармелад, тик-так алып берейин балам. жебейм. Жүр, тик-так жечү балам. Жүрчү. Анда паркка алып барайынбы сени? Жүр, Кирага барабыз, Кирага барабыз. Мороженое жөйлү койчу балам, тамак. Апа, кираны алып. Балам, Өтүп калдык. Кираны жакшы көрөм да деле. болду. Бирок Даян мынчалык эметпейт болуш керек, Жок, Даян жок сүйлөйт. Мен муну жейм десе, балам бул болбойт десең, анда муну алып берчи дейт. Анда болбойт десең, анда муну алып бер дейт. Ушундай болбойт да. Варианттан сунуштайт экен да. Өзүнүн ыңгайлуу эмелерди, эмнени жегиси келсе баарын айтып чыгат. Мүмкүн болгон нерсени Да, тапшырма барбы? Дагы менде логикалык сурооңорду атайын бербей атасыңар силер. бир тапшырма бар. Сиз деген эми таланттуусуз да. Таланттуусуз, бийиши катары дагы билебиз. Сиз азыр бул жерден билип беришиңиз керек, Билет? Кантип? Кантип билиш керек? Бардыгыбыз эле билген. Ооба, тууралуу турсак эң эле сонун болот. Биздин режиссерлор ошого тиешелүү музыканы обонду бул жака жиберип койсо, биз сөзсүз түрдө коюп беребиз. Биз билген эле баягы интернетте аябай популярдуу болгон видеомуз бар.
Папитанын аткаруусундагы чоколада чыгармасы болуп калабы, туура айтып атамбайбы? Жаңылбасам. Ошону аткарып беришиңиз керек болот. Азыр образга кирип, баягы чындыгында рул болсо да сон болмок. Маэстро музыка. Көптөн бери бийлелексизби? Көптөн бери. Ошо видео чыккандан бери чуда билей калдым. Неге? Көпсүн айтылды окшойт анда. Жок эми ал мен жакшы көрөм. Мисалы рульда кетип баратып, ырдап, бийлеп, айтор көбү жанындагылар баягы машина жаныма келип токтоп калгандар, аябай күлүшөт, көп мотивет кетишет. Молодец депчи. Баштай берели. Биз колдоп турабыз, Анда эмесе кеттик, достор. Мен звук койгуч болуп турайынчы, маэстро болуп турайын. Давай сиз билеңиз, кетпеш. Көрүүчүлөрдү чакырабыз бийге. Жоң таңсыз болгон да? Музыка жакпады мага. Чоң рахмат жибериңиздер. Биринчи классында шаттыкка баргам. Хореографический центр бар. Азыр деле бар. Сейтекке, шаттыкка, Сырга Жапар кызы деген менин мугалим эжекем болчу. Канча жыл маршрут? Ал жактан 7-класска чейин бардым. Тылкы бой денени алып жүрүү, баскан турганыңды баардыгын ошол жерден тарбия алгам. Андан кийин стилим кичине өзгөрдү да, баягы шоу кыздын стилине стиль R&B, хип-хоп дегенге өтүп кеттим. Анан Тимур деген бир хореограф бар болчу, жигит ал учурда Москвадан келген, ошол кезде. Ошол баладан бийден сабак алып жүрдүм. Анан кийин Will Be менен иштешип баштадым. Баягы ырдап баштагандан кийин Will Be менен машыгып, бийлеп, жакшы көптөгөн ийгиликтерге жетиштим. Азыркы учурга чейин спортту дагы, бийди дагы алып кетип атам. Дайыма кыймылда. Дайыма кыймылда. Себеби өзүм бийди аябай жакшы көрөм. Бийлеп. Бийлеп жакшы көрөм. Жакшы. Замансыз чындыгында Айпери айым бир гана ырчылыктан сырткары актерлук жагынан, бий жагынан мыкты экенин дагы да далилдеп бердиңиз. Кол чабуулар болсун эң сонун. Рахмат. Керек болсо апанын ролун дагы мыкты аткарып берди. Азаматсыз суроолорубузду анда узата берели. Саламатсызбы Айпери же? Чыгармачылык ийгилик сизге дейт. Рахмат. Салмагыңыз канча? Качан жаңы клип жаратасыз? Москвадан Гүлнур жана Азамат. Гүлнур, Азамат, чоң рахмат. Сиздерге салмагым 52 килограмм азырынча. Качан жаңы клип тартасыз? Жаңы клипке буюрса жаңы өрүм жакында бүтөт. Ошого орозодон кийин жакшылап иштеп баштайбыз буюрса. Азаматсыз кийинки сурооңузду Айпери кандайсыз? Мен башка шаардамын. Барып сиз менен жолуккум келет. Сизди аябай жакшы көрөм. Мени да турмуштан эч жолум болбой жатат. Может, экөөбүздүн жолубуз бирдир. Мен сиздин колуңузду сурап барсам кандай дер элеңиз дейт. Бул канчанчы жигит уже турмушка чыкты? Айтпаптыр канчанчы. Менин да турмуштан эч жолум болбой койду деп айтып атат. Жок, жолуңуз болуп кетет, буюрса жакшы ниет кылыңыз. Бактылуу болосуз буюрса, сөзсүз түрдө. Колуңузду сурасам кандай деп ойлойсуз? Максат. Так жооп алып бериш керек. Мен сизди билбейм да, мен бул кишини тааныбаган үчүн мен андай жеңил жооп бере албайм айттым го. Кийинки салам Айпери, булбулдай болгон үнүң эч качан өчпөсүн, ырларыңды абдан жакшы көрөм дейт. Чындыгында үнүңүз эң эле кооз, керемет, балким жандуу үн менен бир кайырма
өзүңүзгө аябай жаккандырдан аткарып бересиз. Атку болуп чыккым келет, аябай популярдуу. Дагы бир ирет далилдеп кетели өнүңүздө. Ошондой же жаңы чыгармаларыңыз барбы? Элге чыгып Чыккым келет деле ырдасак болот. жаңы ырдайынчы мен. жаңы. Жаңы Иччакта ырдасам аткарылып элек. Жок, аткарып эле жүрөм, концерттерде азырынча клип эми тартылат. Бул атам жазып берди, жаңы балам үчүн. Биз бул жалганда ар бир ата-эне жашайт экен, аракет кылат экен, иштейт экен, жалгыз гана баласы үчүн. Балам үчүн деп жашайт экен, балам үчүн деп той кылат экен, балам үчүн деп иштейт экен, талыкпай эмгектенет экен. Айтор, ушул балам мен көрбөгөндө ушул балам көрсө экен дейт. Мен жебеген нерсени ушу балам жесе экен, элдин балдарынан кем болбосо экен деп балам үчүн деп ата-эне кылат экен. Бирок эч бир инсан жок, бар болсо да өтө аз артка кайрылган. Бул дегеним ата-энем үчүн кылам дегендер аябай аз экен. Балам үчүн де эреткен, балдарың да балдары үчүн деп ушинтип кете береткен, бирок өтө аз дейт, артка кайрылып ата-энем үчүн кылам дегендер. Ошон үчүн ошу балам үчүн деген ырды атам жакында жазып берген. Ошону бир куплет, Кайрмасын. Кайрмасы менен. Макул. Минусун кое алалы. Минусу жок. Же мындай кое алайын, музыкасы керекпи же? Убакыт келет Жандуу аткарар эле. Базардан сатып алдым байлыктын барысын, ал ким үчүн? Балам үчүн, балам үчүн. Балпайган тамды салдым, байларча тойду бердим, ал ким үчүн? Балам үчүн, балам үчүн. Бирок эмне кылдым? Төрөгөн апам үчүн, тоо болгон атам үчүн, айланып тегеренген, ак сүтүн бизге берген ата-энем, ата-энем, ата-энем. Браво. Арболсын ата-энелерибиз. Эң сонун Нуркен Сөзү аябдан терең маани. Аябай терең. Байке өзү жазды. Атам Болгондагы сөзү атама. Бул жер болгон баягы паузалар көп да, мен паузаларын мындай кылып эле ырдап койдум. Ойлонто турган Нуркен, Чындыгында достор, ата-энебизди бактайлы, сүйөлүү. Кутман Кейжи 94 деген колдонуучу жазып атат. Салам Айпери, мен мени командага кошуп дуэт ырдап көрбөйлү, мен сени сүйөм. Экинчи суроом анан берели, экинчи суроосун командаңа топко кошуп дейт. Сиз атаңыз ошондо улан. Анан бул макул, ойлонуштуруп көрөлү. Жакында гастролдор башталат, буюрса мага байланышып коңуз Инстаграмда, номерлер бар. Негизи ырчыларды ошондой топко ала турган ойлор барбы? Буга дагы да болсо жакшы мээнет, жакшы эмгек керек. Себеби бирөөдөн таанымал ырчыны чыгаруу бул өтө кыйын нерсе азыркы заманда. Жакшы эмгек керек алга. Байланышсаңыз болот, сөзсүз түрдө. Кутман Кейжи 94. Экинчи суроосу Текенин мээрегенин туура көрүңүзчү дейт. Эми азыр эле сиздин актерлук жегерчилигиңизге булар көрүп алды да. Текен мээреген деген кандай ал? Эмне болот? Текен ар бир жаныбардын өзүнүн чыгарган үнү бар да. Текеникин укпаптыр. Текече кыйкырып бериңчи анда. Уккан эмесмин. Уккан эмесизби? Текени каяктан көрөм мен, көрбөйм. Сүрөттөрүн эле көрөм. Анда эчкинин мээреген. Ооба. Текени алмаштыра алганда биз текени укпастык. Кутман уруксат берсеңиз алмаштыралы. Теке минтет. Теке шинтет. Эчки кантет? Мына сиз менен мен теке эчки болдук. Да? Заматсыз Айпери. Тамаша.
Кийинки суроо. Мирболоттон келиптир. Биринчи суроосу Айпери Калыкова деп чыкса болбойбу Кубик кызы дегенде караганда дегенге караганда Айпери Калыкова деп. Мен Айпери Калыкова деп эле чыккам, Суперинфо Кубик кызы деп жазып койгон. Бир интервьюңузда ошентип айткансыз. Бунун өзүнүн тарыхы бар, Кубик. Мен Айпери Калыкова деп интервью бергем. Жаңы биринчи чыгып баштаганда себеби атам Кубик Калыков, ошон үчүн Калыкова деп өзүнүн фамилиям эле Айпери Калыкова деп чыгып, атын фамилияң кандай жазып койгой, ошондой эле десем, деди, кийин алып окусам Айпери Кубик кызы деп. Мен мындай айым азыр ушундай жакшы болот деп, бул псевдонимди мага Кубик кызы деген. Суперинфо газетасы койгон. Элдин баары азыр Анан Кубик кызы дейт. Суперинфо ушундай кенен аябай жайылган газета экен, ошондон улам мени Кубик кызы Айпери Кубик кызы деп чакырып, баары ушундай болуп атка өзүм деле конуп калдым да. Бирок көбүнчө жерлерде, кээ бир радиолордо баары Айпери Калыкова дешет, Айпери Кубик кызы дейт, айтор Кубик кызы деп мен ар бир жерде атамдын атын айтып турганда эле мен үчүн бакыт. Туура эле ат коюп турганда, кыргызда илгери ооба, ох дегендер жок болгондо кызы, уулу деген эле болгон, бай, бий дегендер. Кийинки Экинчи суроосу экинчи суроосу Жолдошуң менен эки өмүрдүн ажырашуу себеби деген суроону узаткан экен. Мирболот. жогоруда. Мен буга ачык жооп бербейм, достор. Бул эми жашоо дейт муну. Өмүш 94-төн келген суроону узата берели анда. Айпери мен кичинекей Мектепте окуп жүргөндөн бери сүйгөнүмсүң го дейт. Дагы деле сулуусуң. Мен сени сүйөм. Өмүш 94 жибериптир. Бул жерде бир аз техникага байланыштуу. 5-минутта. Мектепте окуп жүргөндө ошондо мен 94 болсо менин кичүү да. 94 болсо кичүү, балким жөн. Же экөөбүз чогуу окуганбыз, же бул мектептен бери жакшы көрөм мен. Анда мен канчада чыгып калам. Макул, рахмат чоң. Мен да силерди жакшы көрөм. Кандай болсо дагы? Мейли, жашым ошончо барып калыптыр. Нурселден келиптир. Кийинки катыбыз акыркы окуй бериңиз. Нурсел ушу менин душманым окшойт. Акыркы клибиңде эркекке жабышып, кучакташып тартылгансың. Ошол туура деп ойлойсуңбу? Нормалдуу эркек ага чыдабайт, ажырашуу сенин айыңан чыккан 100% белгилүү. Нурланды мен жакшы билем дептир. Нурланды жакшы билсеңиз салам айтып коюңуз. Ал клипим ажырашкандан кийин чыккан. Бул клиптин чыкканына декабрда тартылган, январда чыкты. Биз ажырашып кеткенибиз былтыр августта болчу. Эгер ажырашпаган күндө деле Нурлан уруксат берет беле ушундай клипке тартылууга? Мен даярданып жүргөм. Нурландын экөөбүз чогуу барчок бийге. Демек жолдошуңуз менен чогуу тартылмагы ал? Жок, мен машыгып жүргөндө. Бул Бул жерде азыркы клиптерде бийлегенде эчтеке жок. Бул жерде азыр башкача дагы клиптерди кучакташканга чейин, кучакташып андан наркысына чейин тартылып атышпайбы. Мен бул жерде болгон, муну түшүнгөн адам түшүнөт, эми билбейм, өзүм. Чармачылык. Дагы деле ушул Нурселден келиптир. Биринчи Айпери Калыкова болуп чыккансың, кийин эле Айгерим Расул кызынын туурап Кубик кызы болуп чыга калдың. Айгеримге неге анча атаңдашасың? Анын деңгээлине жете албайсың. Туурабай өз ишиңди кыл дептир. Нурселден келген. Айтып атпайбы, Нурселди мен душманым окшойт. Урматтуу Нурсел, сиз анчалык жаман көргөнүңүздүн себебин билбейм. Эмне көрүп атасыз билбейм мени. Анан Айгеримге эч качан өмүрү атаатындашкан эмеспиз. Айгерим экөөбүз азыр да доспуз, сыйбыз, мамилебиз. Анан анын деңгээлинде туура өзүң, мен эч качан туураган эмесмин, эч кимди 10 жылдан бери. Өзүмдүн стилим бар, Айгеримдин өзүнүн стили бар. Ошон үчүн бул сиздин кругозоруңуз ошондой окшойт деп койдум. Жана башында жогору кетпедик беле, Сүлей-Инфо деген ошол ноокатты 2015 жазып атат. Сүлей-Инфо деген Исфана шаарынын газетасы дейт. Суперинфо эмес дептир. Демек Исфанада Сүлей-Инфо деген жазыптыр да. Анда салам сиздерге билип жүрөбүз эми. Мен билбейм да.
акталбаган маалымат. Ооба, эми билип жүрөбүз. Жанара 2018 колдонуучубуздан келген. Кандайсыздар дейт? Жакшы. Өзүңүздөр кандайсыздар? Айпери, сенин азыркы жашоого болгон жана адамдарга ошондой эле динге көз карашың кандай? Жана сен кандай өзгөртүүлөрдү кылгың келет эле адамдар үчүн, ата энең үчүн дейт. Жанарадан келген. Жашоого болгон жана адамдарга динге болгон көз карашым. Мурункуга салыштырмалуу албетте терең ой менен көз жүгүртөм. Адамдарга кылган мамилем дагы да болсо терең анализдеп туруп, туура мамиле кылганга аракет кылам. Себеби азыр заман өтө башкача болуп баратат. Ишенич жок эч кимге. Ар бир адам баягы орусча айтканда расчетливый болуп баратышат. Мен кылдым, сен кылышың керек деген ушундай болуп баратат. Туура. Мага бул эмне кылып койду эле, мен эмнеге кылышым керек. Ушундай заман болуп баратат. Айтор ал заманга баш ийбегенге аракет кылам мен. Таш атканга ашат деген бар. Колумдан келишинче, колумда келсе, колумда бар болсо жардам кылганга аракет кылам. Динге көз карашым түз, альхамдулилля мусулманмын. Эл катары. Динге көз карашым жакшы. Кандай өзгөртүүлөрдү кылгым келет эле адамдар үчүн? Ата энем үчүн кандай өзгөртүү? Ата эненин батасын алыш керек. Ата энени ыраазы кылыш керек. Көзү барында, көзү тирүүсүндө кадырлап, сыйлап, барктап алуу биз балдарынын милдети деп ойлойм. Кичине урушуп койсо биз дароо эле баягы өзүм билдим, өзүм кылам, түшүнбөй атасыңар, мен жашоом дегенге өтөбүз. Бирок ата эне кыйын болуп, сага кыйын болуп акыл үйрөтүш үчүн урушпайт. Сен адам болуш үчүн, сени жакшы көргөн үчүн, сенин ата энең кайталаган каталарды сени кайталабашың каалайт. Ошон үчүн ата энеге мен дагы өзүм айткандай тилеген ой максатым, менден күткөн нерселерин кылып аракет кылам ошол нерсеге. Адамдар үчүн деле колдон келген жакшылыгымды кылып, анан болушунча адамгерчиликти сактап калганына аракет кылам. Рахмат жообуңузга. Саламатсызбы Айпери эже, кандайсыз? Сизге чыгармачылык ийгилик. Сиз Салам Кыргызстан программасына келгенде минтип айттыңыз эле. Кайнене ошол үй бүлөгө батырып өзүнүн кызындай көрүш керек деп ажырашып кеткениңизге кайненеңиз себепкер болдубу? Ошентип Салам Кыргызстан программасында айткам, эгерде кайнене келин эмес өз кызындай мамиле кылып өзүнүн үй бүлөсүнө кошуп алса, сөзсүз түрдө кызы келин дагы кайненесине, кайнене эмес өз апасына күйгөндөй күйүп турса, ортодо сөзсүз түрдө сый мамиле, ынтымак, жылуулук күчөйт деп ойлойм. Бул ар бир эле үй бүлөгө тиешелүү сөздөр. Себеби кайнене болуш да кыйын, келин болуш да кыйын. Ошон үчүн ушундай жооп берем. Айпери айтсаң, ушул силерди сыйлайбыз кайненелер аттуу клиптен кийин кайненең деги эле кайны журтуң чачалаган жокпу? Неге? Багы клипте бар го образдары туз себип коюп, анандай турмуштагы көрүнүштөрдү чагылдырган. Мен бир суранайынбы силерден, кайын журт жөнүндө суроолор бербей эле койбойсуңарбы? Кандай клип жөнүндө сурап атам сизден. Кайын журттун реакциясын сурап атпайсыңар. Болду дейм, анын баары өткөн ишке салават дейт. Ошон үчүн өткөн ишти кайра козгой бербегиле да. Мен жакпай баштап түсүнөт. Капа болбойсуңар. Жа эми кандай көз карашты болду ошол учурда? Эч кандай көз карашты болгон жок. Колдоо көрсөттү болду. Бул сенин жумушуң, билгениңди кыл деп койгон болду. Кийинки суроо. Саламатсыңбы Айпери? Мен Базар Коргон районунун Кызылай айылынан болом. Огушумча сен да ошол жактансың. Бизде пахта көп болот. Өмүрүңдө бир жолу пахта тердиң беле? Рахмат дейт. Пахта терген эмесмин, бирок пахтаны баягы чоңойтуп эме алып атканда жана процесстер болот го. Эми биз жактыкча айтып берейин, жаганасына чыккам, чиканкасына чыккам. Жагана деген астын отойт, чиканка деген жана баштарын монтип сындырып кете берет, могул жерлерим жапжашыл күрөң болуп калган. Ошо пахта эме тере турган убакытка чейин мен уже каникулум бүтүп кетип калчумун да. Анан эртеме таң атпай саат 4-төрдө чыгып алып, моундай жоолукту узун эмелерди кийип алып туруп,
бир пакетке нан менен туз менен салып туруп, помидор менен салып туруп талаага жөнөчүк. Анан обедибиз ошондой болчу. Ошо. Кийинки суроо. Айпер эже бактылуу болуңуз, өмүрүңүз узун болсун, чыгармачылыгыңызга ийгилик, эч качан чөкпөңүз, кайгырбаңыз, капаланбаңыз, ишиңизге ийгилик. Сизге логикалык суроо. Тиш бар, бирок тамак жебейт деп Аселиза деген. Селизадан келди. Аселиза, Тиш бар, атыңыз бирок- сонун экен, рахмат чоң. Тамак жебейт. Айтканыңыз келсин, чоң рахмат. Тиши бар, бирок тамак жебейт. Тиши бар, бирок тамак жебейт дейт. Эмне болду экен ал? Неме? Ойлонуп көрөлү. Тиши бар, бирок тамак жебейт. Неменин тиши болот го? Эмне эле? Ат тишпи? Плоскоупсы. Жок. Тиши бар. Эме? Улантып береличи, анан эстегенде айтам. Эстегенде айтып коелу. Жок, азыр айтыш керек экен, себеби дегенде мен жообун билем. Ойлонуп көрөлү, мен жообун билем. Болбосо жообун айта берейин, э? Мейли Айтеремби? айтыңыз, мейли. Тарак экен. Тиши бар, бирок тамак жебейт. Апи? Тарак. Ооба, тарактын тиштери болот. Туура. Чоң Логикалык рахмат суроо. Аселиза сизге. Эң сонун болду. Кийинки суроону узатабыз. Саламатсызбы Айпер эже? Менин сизге суроом бар. Же сунуш десем туура болот го. Сиз абдан тамаша көйсүз, кантсе дагы куудулдун кызы эмессизби? Неге куудул болгон жоксуз? Менин оюмча куудулдук сизге куп жарашмак дейт. Рахмат. Мен ойлойм ба, Куудул. эр жигитке 70 өнөр аздык кылат демекчи, бардык жактан, эми өзүм жигитим деген жокмун го, бирок бардык жактан алып кетерсең, өзүңө ушундай жакшы бир сапаттардын баардыгын көрсөтсөң, болгон талантыңды бардык жактан көрсөтсөң, бул да болсо жаман эмес го деп ойлойм. Бирок керектүү жерде куудулданып коем, кээде тамашалашып коем. Көбүнчө учурда тамаша аралаштырып сүйлөгөндү өзүм жакшы көрөм. Себеби позитивдүү жүргөндү жактырамын, колдоймун ошол нерсени. Эгерде ушундай бир орчундуу маселе болсо, серьезный отуруш керек болсо, андай дагы боло алам. Азаматсыз. Саламатсызбы Айпери, келбетиңизге кандай кам көрөсүз жана жактырган жаныбарыңызды айтып бериңизчи дейт. Келбетиме кандай кам көрөм? Эртемен турам, бетимди жууйм. Самымдап Тишимди жуу, дагы жуу. Эми эл катары эле. Сиздер кандай алсаңыздар? Башкача маска, Жогоруда айтып кетти. Жок, мен анчалык бетке го анчалык эме кылбайм, кам көрбөйм. Себеби өзүм макияж жок көп жүрөм. Өтө деле мындай эме ооруй бербейм да ал нерселер мененчи. Анан келбет боюнча спорт менен машыгып атам. Азыркы учурда кичине вес салмак алып дегендей. Кам көргөнүм ошол эле. Спорт жана спорт. Саламатсызбы Айпер эже? Сиз Салам Бишкек эки тасмасына аябай урушчаак, көп сүйлөгөн ушакчы келиндин ролун ойногонсуз. Негизи жашоодо ошондойсузбу? Урушчаакты билбейм, көп сүйлөгөн болушу мүмкүн, ушакчы жок. Ушак жаман көрөм мен. Айперишко деген биздин колдонуучубуз жазып атат. Жок, Айперишкого кайрылып Мага кайрылат. Да, Айпери деген колдонуучу жазып атат, мен унутпайм. Айперишко, жашоодо бүгүлөсүң, көп сынаасың, акыры бир күнү буттан турасың дейт. Айтчы, сүйүү үчүн күрөшүү керекпи? Келечекте турмушка чыга турган кыздарга курбу катары кеңешиң? Жакында да кандай өзгөчө клиптерди күтсөк болот? Сенин ой жүгүртүүң, сөз байлыгың кенен китеп жазуу жөнүндө ойлондум беле дейт. Рахмат. Чоң рахмат. Сүйүү үчүн күрөшүү керекпи? Сүйүү үчүн күрөшүү керек, аял киши эмес. Эркек киши. Аялды А өз биз убакытында сүйдүрүшүбүз керек. Сүйдүрүш үчүн. Биз сүйдүрүшүбүз керек деп коем. Биз эч качан жанталашпайбыз сүйүү үчүн. Себеби биз аял затыбыз. Биз үчүн илгертен мырзаларыбыз
күрөшүп келген. Ошон үчүн мен ойлойм, баягы эркек сүйсө алат дейт, кыз сүйсө калат дейт. Ошон үчүн кыз киши барктуу болуш керек, нарыктуу болуш керек, намыстуу болуш керек. Азыркы учурда өзүн баягы намыскөй кыздар аз. Сүйдүм деп эле ачык баягы неме кылгандар бизде заман азыр ушундай болуп калды окшойт. Ачык эле сезимдерди айтуу. Ошон мен андайдан алысмын. Ошон үчүн болушунча кыздар сырдуу, наздуу болсоңуздар. Эми чынын айтсам азыркы эркектер деле күтпөй турган мал болуп калды да. Кичине эле назданып койсоң, өзүн сезип алат, койчу, андан көрө бияка өтүп кетпейби деген эркектер дагы бар да. Ошон үчүн ошо эркектерге кичине подстраивайбыз кыздар. Колконун жогото албайын депчи. Ошон үчүн кыздардын оюн деп эле. Эң негизгиси кыздар ыймандуу болсок эле болду. Ыймандуу, инсаптуу болсок, кичине намыскөйрөөк болсок, ошондо эле жеңебиз го деп ойлоймун. Анан клиптер жакында буюрса жакшы бир клиптен чыгармам чыгат, ошонун үстүнө жакшы. Мен бир клип тартсам өтө кымбатка тарттырам да, анан кийин бирдеке болсо, анан кичине мындайраак болсо деп эле өзүм кыйынчылыктын баарын доктоп алам да. Ошон үчүн дагы азыр ойлонуп атам. Буюрса орозодон кийин сөз байлыгын кенен китеп жазуу жөнүндө ойлодуң беле дейт. Китеп жазганга мен азыр ойлойм, мен дагы көп жашаган эмес, көптү көргөн билет деп коет, бирок мен дагы көрө элек, биле элек нерселерим аябай көп. Бирок сөз байлык боюнча мектептен жакшы билим алгам, анын үстүнө канымда атам, чоң атам кыргыз тилчи, адабиятчы киши болгон, ошон үчүн мүмкүн сөзгө ушундай басым жасайм. Кийинки билдирүүнү окуйлу. Айпери, мен сени абдан жакшы көрөм. Ушул суроону бергим келди. Кечир жолдошуң катуу сабаганын, буга акчанын тийиштиги бар экенин уккам. Ошондон кийин сени кетип калды деп айтылып жүрөт. Экс жолдошуң чындыгында эмне себептен ур токмокко кабылды эле? Сизде бул информация туура эмес информация, мындай мен деле уккан эмесмин, билбейм. Анан акча айынан кетип калды табак деп. Жомок болгон жомок. Билбейм, андай нерсе уккан эмесмин. Демек жалган. Кийинки Сиздин үй бүлөңүз менен жакындан катышкандар жолдошуңуз менен ажырашууңузга кайненеңизди күнөөлөшөт. Кайненеңиз сиздердин жашооңуздарга кийлик иши берчү экен. Ошол чынбы деп суроо жиберишти. Достор, мен ойлойм, бул жашоодо менин жеке жашоомон да кызыктуу нерселер көп болсо керек. Мүмкүн жакшыраак суроолорду бересиңер. Себеби бул суроого мен жооп берер, бир жылдан бери уже чарчап кеттим. Чынына капа болбойсуздар, себеби жогоруда да аябай көп айтып кеттим окшойт. Өзүңөр тажаган жоксуңарбы? Мүмкүн кызыктуураак суроо бересиңер. Кийинки суроо. Айпери, саламатсызбы? Дейт. Максат мырза. Сизге табышмагым бар, таап көрүңүзчү. Семиз аял сууда жатып арыктайт дейт. Семиз аял сууда жатып арыктайт, бул эмне дейт. Кечирип коюңуздар, мага просто семиз аял сууга жатып атканын элестетип алдым. Семиз аял сууга жатып арыктайт, бул эмне дейт. Логикалык суроо го, Табышмак экен, мен жообун билем. Мен да билем. Силердин кулагыңарга шорап койду да. Кулагымда эч нерсе жок. Мен мурда уктам муну. Семиз аял сууда жатып арыктайт, бул эмне? Билбейм. Самынбы? Молодец. Самынбы? Айпери акылдуу, молодец. Саламатсызбы, Айпери? Сиздин ырларыңыз аябай жагат. Айпери, өзүң кайдан болосуң дейт. Рахмат чоң, мен Жалал-Абадтан болом. Айтып өткөндөй эле, базар Коргондо да? Базар Коргондо. Атам ошол жактан, апам Нөкенден. Бирок шаарда эле чоңоюп өскөн. Городская мында коебуз. Негизи бирок эми айылга баягы городская жок, мен шаардыкмын деп айтпайм. Мен себеби айылда чоңойгом. Эми бияктан чоңойгом, бирок барып келип жүрөгүмө жакын айыл. Себеби баягы
Аламга жашоо элеттен башталат деп коет, айылдан башталат деп коет. Биздин ата-энелерибиз, биздин ата-тегибиз баардыгы айылда эле чоңойгон, жөнөкөй эле ушундай эле карапайым эл болгон. Ошон үчүн мен баары бир баягы айылдын жашоосун деле жакшы көрөм. Азамат. Акбердиев деген колдонуучу жазып атат. Айпери, Адилбек менен эрте эле жүрүп алган жоксуңбу? Байкуш Москвага кайра концерт коюп сени чакырыш үчүн эле дейт. Москвада Кыргызстан кафесинде ырчыларга концерт уюштурган Адилбек Маматбеков жөнүндө кеп болуп жатат. Москвада сенден жадап бүтүштү 5 жыл келбей эле койсоң болот дейт. Жана башында айтып кеткен Кыргызстан кафесинде. Уюштуруучу Адыл деген уюштуруучу бала. Бул ошо кафени иштеткен адам. Бул жактан чын айтсам, бул кафеге биз ырчылар, мисалы мага чейин Данияр Эрматов 3 жолу барган. 3-4 айдын ичинде биздин келишим түзүп алганбыз да. Мисалы Адыл Адилбек менен сүйлөшкөндө бир чакырам дейт, бир сумманы айтат. 3 күнгө 3 концерт коесуңар, бирок элге бекер концерт болот. Бул ошол кишинин кафесине атынан келет, барат болчук да. Анан биз барабыз, 3 күн концерт коебуз, болду кетебиз. Акчабызды заранее ала алабыз. Анан биздин келишимибиз ушундай болчу, ай сайын чакырып турам деген келишим. Мен марттын айында бардым, андан кийин майда бардым, 1 айдан кийин бардым. Барганын себеби ушул келишимибиз ошондой болчу. Бул жерде жүрүп алган жоксуңбу дейт. Акбердиев, сиз эркек башыңыз менен ушундай ушак сөздү айткандан уялбайсызбы? Мен сиз үчүн уялып кеттим. Сиз үчүн барбайм Москвага. Айтайын дегеним, биринчи жолу концертибиз кандай аншлаг менен өтсө, экинчи жолусуна да ушундай аншлаг менен өттү. Ошон үчүн Кудайга шүгүр, көрөрмандарыма рахмат. Чакырса барып өрөм деңиз. Кызматтабыз биз. Фарида Чекиткейжи 1991 колдонуучубуздан келген. Саламатсыңбы Айпери? Мен сени аябай жакшы көрөм. Ырларыңды, кинолоруңду калтырбай кайра көрсөм да тажабайм. Сиз мага телефонуңузду белекке бериңизчи суранам. Сизди абдан жактырам, алдындан көргүм келет. Телефонуңузду бересизби мага дейт. Фарида. Айфон бери. Рахмат. Бир мондай телефон бар, рабочий. Анан бир мондай телефон бар. Кайсысын берейин? Мону берип койсом өзүм Инстаграмга кантип кирем анан? Анда өзүм кел алмашабыз деп. Сиздики кандай телефонуңуз депчи? Рахмат чоң. Мен да сиздерди жакшы көрөм, Фарида. Айпери бере албайт экен телефонун, кечирип коюңуз. Буну азыр эч ким колдонбойт, бул жөн эле байланыш үчүн, Муну ыргытып ийсең да эчтеке бетинде чыктым. Бул айфонду өзү колдонот экен. Айфонду. Sony. Тамаша. Бактылуулук деп эмнени айтасыз? Москвадан салам, Гүлнура дейт. Гүлнурадан келиптир. Бактылуулук деп жер үстүндө бекемден соолукта айланаңда сени жакшы көргөн адамдар баардыгы аман эсен соо. Ичейин дейсиң, ичесиң, тамак жейин дейсиң, тамак жейсиң, кийимиң бүтүн соо болуп жүрүүн өзү бакытка дейм. Саламатсыздарбы? Супер Кейжи жалпы жааматы дейт. Салам. Мен Айпериге суроом, апаңызга берген эң жагымдуу белегиңиз эмне? Дейт, алгачкы суроосуна жооп берели. Кезек берип. Апама көбүнчө биз аял кишилер аял затына баягы такканчактарды белек кылабыз, комплект. Көйнөк белек кылгам. Кечеде жакында эле көйнөк алып бердим апама. Мен ойлойм, апам үчүн мен ар бир белегим жагымдуу болсо керек. Кыргызстандын келечегин кандай элестетесиз дейт. Убактыбыз аябай өтүп баратат, тез-тез жооп берүүгө аракет кылалы. Келечегин албетте жакшы ниет жарымыбыз, жакшыга умтулабыз, жакшы деп элестетем. Биз өнүгө алабызбы? Өнүгүүнү аракет кылып атабыз. Өнүгүп атабыз, акырындан болсо да. Жолдошуңуз менен сүйлөшүп турасызбы? Жок. Бош убактыңызды кайда өткөрөсүз?
Кандай кандай көрөсүз дейт? өткөрөсүз? Бош Кандай убактым өткөрөсүз? болбойт, чынын айтсам. Салихат шаары сизге да салам. Бош убактым эч болбойт. Убактым саналган ар бир күнү. Ырдап жүрө эле ошол жактан. Спорт, тренировкага барышым керек. Аяктан чыгып, дагы бир жерге барышым керек. Аяктан чыгып, дагы бир жака. Айтор пландарым менен. Кийинки суроо. Саламатсыздарбы, Супер KG дейт. Салам. Бул жаңыл матчты Айпериге бир эле жолу окуп бересиздер. Ал кайталаш керек. Если дейт айта албаса, эгерде айта албаса, приз берет. Айтса, мен приз берем сиздерге, алып барам деген экен. Алып барып берем. Сиздер берип коесуздар дейт. Макул. Сүйлөштүк анда. Ал аралда да марал, бул аралда да марал, ортосунда аралда оттоп жүрөт чоң маралдар аралда кенен жүрөт абайла. Абайласаң аралда эч нерсе кылбайт аларда, тийишип койсоң аларга жеткизип коет алайга дейт. Ал аралда да марал. Кеттик. Ал аралда да марал, бул аралда да марал, ортосунда бир арал. Мен окусам болобу же жаттаганымды айтайынбы? Биринчи окугаңыз, бир окугаңыз, Анан бир батыраак. окуп айтыңыз, анан кийин мен буну көрсөтпөйм сизге. Марал ортосунда арал өтүп жүрөт чоң маралдар. Ал аралда да марал, бул аралда да марал, ортосунда аралда оттоп жүрөт чоң маралдар аралда кенен жүрөт абайла. Абайласаң аралда эч нерсе кылбайт аларда, тийишип койсоң аларга жеткизип коет алайга дейт. Ура! Эми көрсөтпөй туруп окуйбуз, Мен алып коеюн. Көрсөтпөй туруп окуйбуз дейм. Ал аралда да марал, бул аралда да марал, ортосунда бир арал. Бир аралда оттоп жүрөт чоң марал. Ал чоң маралга тийишпей атып алайга жеткизип коет деген ой болчу да. Калган эсимде калбады. Аракет кылып көрдүк. Аракет кылдык. Рахмат сиздин сурооңузга. Жаңылмашыңызга дагы. Кийинки суроолорду узаталган да. Салам Супер KG дейт. Салам. Салам Айпири. Кандай адамдарды бактылуу деп ойлойсуз? Мен ойлойм, ар бир адам, ар бир инсан бактылуу. Экинчи суроосу. Ошол бактылуу адамдардын катарында сен дагы барсыңбы? Кудайга шүгүр, бармын. Депрессиядан, стресстен кантип чыгасың жана кандай жолдору бар экенин кеңеш бере аласыңбы дейт. Спорт. Бир гана спорт. Спорт, анан өзүңүздүн айланаңыздагы адамдарды жалаң сизди жакшы көргөн жана сизге көңүлү ою түз адамдар менен коршоп алыңыз. Достошуу, Азаматсыз. Логикалык суроо. Суунун кыргызчасы эмне? Суунун кыргызчасы эмне? Суу. Туура. Суу. Ооба, туура. Азаматсыз. Айпережи абдан акылдуу, күчтүү экен. Кандай логикалык суроо болбосун, акылын текшерген, башкаларга салыштырмалуу так туура жооп берип жатты. Мен баа бердим. Азамат. Ошонуңуздан жазбаңыз дейт. Азаматсыз, чындыгында эң эле сонун болду. Бардык суроолорго жооп бердиңиз. Канча суроо камдап койсок дагы бардыгына жооп берип, бирок кантсе дагы тапшырмалар дагы аткарып берди. Буюрса Айпер айым. Мынакей бизге берилген дагы убакыт өз соңуна келип калды. Буюрса, баягы СМСтердин бардыгы, суроолордун бардыгы эсиңизде болсо, биз азыр жеңүүчүнү тандашыбыз керек. Ал үчүн бизде белектерибиз бар. Канча белегибиз бар? Бир белегибиз бар. Бир эле. Ушунча суроонун арасынан бир оригиналдуу берген, сизге өзүңүзгө жаккан суроого биз момундай сонун Булчу. болка жана Календарь экөө беришкен. Бул жерге автограф койдурабыз азыр. Ошондон Сөзсүздө. кимге? Мен мындай кылайынбы? 2 кишиге берем. 2 кишиге. Бирден берем. Эгерде капыл болбосоңуздар. Сиз анда 2 кишини табыңыз, анда биз дагы бир футболка биздин компаниянын атынан, бирок азыр жок. Берип келгенде берип коелу, тапшырып. Эстетип койсок болот, баягы атамгага башталган суроо келбеди беле? Аябай сонун. Ооба, ошону айтайын деп атам. Ошону, Биринчиси А тамгасынан башталган Audi, ак Audi'чен Баратып, анан биз аягында амандашып калган. Макул, ошого беребиз. алдына Мага деле өргүлөчү. кол тамга кылалы. Берели, макул сизге эфирден кийин,
Салам. Кол экинчиси кол чечкен. жазмаңызды жазып коюңуз. Дароо эле Экинчиси. көрсөтүп. Экинчиси Кайсыл кайсы? жагына жазайын? Астына, Артына, артына жазайынчы, э? Астына. Бул жерге жазсаңыз болот. Экинчи суроо. Экинчи суроону тандайлы. Сонун каалоо тилектер болду, мисалы, сүйүүсүн билдиргендер болду. Айперине жактырган мырзалар болду. Жазыш Бергендер кыйын экен. табышмактарды берди. Жүрөк тартып коюңуз. Алайда жолугушабыз деп. Алайда. Сон болду. Көрсөтүп койгочу максат кана кесиптеш. Жазылбайт, жазылбайт. Атайын сиз үчүн Audi 6 айдаган мырза үчүн, э? Жакшы, мындай футболка бизде супер кейчиден. Жайында көлгө барып кийип түшүп келиңиз, буюрса. Дагы бирем деп атасызбы? Дагы кайсыл суроого ошондо? Мен чын айтсам азыр белектер көп болсо мен ар бириңиздерге белек берип чыкмакмын, достор. Себеби сонун суроолор, сонун немелер келди, табышмактар келди. Капа болбойсуздар. Бирок мен азыр ушул белекти бир адамга берем. Бул адам азыр сиздер үчүн да баарыңыздар үчүн таң калыштуу болсо керек. Жана Нурлес деген балага бергим келип атат. Буну бересиз же башка өзүңүздүн да да, белек бар белегиңизди дейт, бересизби? Жок, ушул жакта белекте бир футболка кийип Нурлес деген балага берейин дегем. Жана эрте эле жүрүп алдыңыз деп жок, Нурлес деген, Нурлес беле? По-моему, ошол болчу. Мен аябай жаман көрүп душманым болдум го ошол кишиге, ошо менден белек. Нурсел. Нурсел беле? Нурсел Нурлес болчу, беле? Нурсел Нурсел беле? Ошол. Нурсел болчу мен эсимде. Сизге белек. Душман дегенде мына кийин. Нурсел мына акылдуу тилекке эркекке жабышып, жакташып тартылгансың деген, Ошо Нарланга салам айтып, ушул менден футболка сизге, мени эстеп жүрүңүздөр. Кол жазма жазып коюңуз. Бул Жакка, жакка да буга да сөзсүз кол түрдө. Бул эми баракка оңой эле жазылат го. Окей, достор, бизге бөлүнгөндө убакыт соңуна келди. Азыр Айпери сизге эркен микрофон бүт Супер KG маалымат маанайшат порталынын колдонуучуларына, жалпы өзүңүздүн күйөрмандарыңызга жакшы Нарланга салам айтып айтсаңыз болот. Тамаша. Мынакей Супер KG порталынын жакшынакай календары Айперинин атынан ушундай жакшы суроо узаткандыгыңыз үчүн белек катары үйүнүгө коюп коюңуз болот. Келиңиз эми. Эми сизге эркин микрофон 2 саат бою бизге түз эфирде жагымдуу маек куруп, ырдап, бийлеп бергениңиз үчүн чоң алкыш билдиребиз дагы. Эркин микрофон сунам. Чоң рахмат. Биринчиден ошол сиздердин түз эфириңиздерге биринчи жолу келип атам. Эфириңиздер кут болсун. Майлуу сүттүү болсун. Андан арда чоңоюп кеңейе бериңиздер. Буюрса тунук эфир каалайм сиздерге. Ишиңиздер илгерилей берсин. Ал эми мени колдоп бул жакта мага суроо узаткан, бизди көрүп аткан ар бир көрүүчүгө, ар бир күйөрманыма, деги эле жалпы кыргыз элиме терең ыраазычылык билдиремин. Чоң рахмат. Мен болгонуңуздар үчүн, мен болсо сиздер менен ар дайым, сиздер менен мен сиздер үчүн ар дайым кызматта болом, достор. Ар бир үй бүлөлүк бакыт каалаймын, тынччылык, токчулук, молчулук каалаймын. Эки дүйнөдө бактылуу болуңуздар. Мына кадыртын тоскондор болсо кут болсун. Ылайым эле Аллахым орозоңуздарды кабыл кылсын. Эки дүйнөдө бактылуу болуңуздар, достор. Чоң рахмат сиздерге. Саламатта калыңыздар. Ал эми сиздер менен биз коштошобуз. Түз 2 саат бою эфирде болгон кесиптешим Таттүбү Садырбекова жана мен Максат Орозумбетов жана Айпери Кобек кызы. Сиздерди сүйөбүз. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн. Көрүшкөнчө.